Мына ушул кыска өмүрдө мен да өзүмдүн сүйүктүүмдү таап өмүр жолуна аттансам экен, мен да бактылуу күндөрүмдү өзүмдүн сүйүктүүм менен бирге өткөрсөм экен деген аруу тилектерди артынган жаштардын жуптарын таап берүү, же болбосо баш кошууга өбөлгө болуу максатында түзүлгөн Биз жолуктук долбоорунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Акыркы 2 жумалык эфирге мен катышпай калып, чынында сагынып калдым катышуучуларды, эфирди, бул жердеги атмосфераны деп айтсам болот. Силер сагынган жоксуңарбы я? Анда барыбызды биргеп, мынакей биздин катышуучуларыбызды дагы, эфирибизди да сагынган теле көрүүчүлөрүбүз жана көрүүчүлөрүбүз бизге көңүл буруп турган учуру. Андыктан жалпыңыздарга кутмандуу кеч каалайбыз дагы. Бүгүнкү биздин кызыктуу боло турган эфирибизди өзүңүздөр байкагандай мен жалгыз Алпаруу алдында турам. Анткени канатымызда жүйөлүү себептерден улам кийинки эфирлерге Кудай буйруса келип калат. Демек бүгүнкү эфир Канат мырза өз айтмакчы көп жуктардын жакшы жакка бурулуусуна себепкер болгон эфирлерден болот деген үмүттөбүз. Ар дайым Кудай адатка айлангандай, биздин катышуучуларыбыз жакшы көргөн сөздөн баштайлы. Бакыт издеп, калбай аныбыздан, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Урматтуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана бизди дүйнөнүн төрт бурчунан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз, өзүңүздөр байкагандай ар дайым Кудай биз бүгүнкү дагы берүүбүздү баштоо алдында сөзсүз түрдө апамдын чайы менен баштоо алдында турабыз. Апамдын чайы бир гана даамдуу гана эмес, сизди балалыкка ээрчиткен, үйүңүзгө жылуу атмосфера тартуулаган эң мыкты чайлардын саппашында. Андыктан ар бириңиздердин үйүңүздөрдө апамдын чайы болуусун сунуштайбыз. Келиңиздер анда, ишке өтөлү. Манай жакшыбы? Жакшы салып келдиңиздерби? Бүгүнкү эфирге настрой жакшыбы? Манайыңыздарды көрүп, айрым учурларда, акыркы эфирлерде манай буза турганда учурлар болуптур. Бизде жаңы коноктор да бар экен. Кош келдиңиз, Аделя. Кубанда тургандагы, таң кала тургандагы жаңылыктар болуп кеттир. Ошол жаңылыктардын бул жагы кандай уланып жатат? Акыркы жума ичи сиздердин араңыздарда кандай өзгөрүүлөргө же жыйынтыктарга алып келди? Анда кептен баштайлы. Эң алгач эле бүгүнкү эфир аябай позитив менен башталышын каалап турам. Өзүңүздөр байкагандай, ошон үчүн мен Санжардын жаңылыгы менен баштагым келип турат. Анткени Санжар бизди акыркы эфирде өзүңүздөр байкагандай Кудай насип кылса, кыз жигитке өттү. Дагы бир жакшы жаңылык бар экен. Өзүңүз айтасызбы? Бул жака келиңизчи. Кол чап коелу. Мен кыскача айтып берейин, бир катышуучулардын маанайын байкайлы, анан өзүңүз кенен токтолуп өтсөңүз, Кандай жаңылык экен деп турасыздарбы? Макул. Кудай буйруса, айын каралайынчы, август айында биздин келечектеги келин балабыз Розанын ата-энеси Кыргызстанга келет экен. Биздин Санжарды көрүп кеткени. Канакей, келиңиз анда. Саламатсыздарбы, бардык катышуучулар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Гүлназ айым, кандайсыз, жакшысызбы? Урматтуу биздин теле көрүүчүлөр. Бизде бардыгы жакшы, аябай ошол негизи кыз жигит мамилесин өткөндөн кийин, биз официалдуу түрдө өткөндөн кийин, албетте ата-энеси да көрдү эфирди. Анын да ата-энеси негизи аны колдоп турат, менин ата-энем колдоп турат. Биздин ата-энелерибиз эч кандай каршычылыгы жок, бардыгы жакшы маанайда. Только биздин бактыбызды ойлоп турушат да. Анан биз негизи эфирден кийин бул жума биз жолугуп өзүнчө сүйлөшүп бир жолуга чыккан жокпуз. Анткени биз эмеде Розада отпуска болгондуктан ал ошол эс алуу үчүн коллективи менен Египетке кеткен. Телефондон сүйлөшүп турдук, бат-баттан, WhatsApp'тан жазышып, чалышып турдук. Анан буйруса август айында Кореядан ошол ата-энеси келет. Ата-энеси, ошо сиңдиси келип, анан биз ошол бир кечки тамактануу кылган жатабыз. Албетте бул жерде туура эмес ойлоп калбаш керек, элдер. Мен ачыгын азыр айтып кетишим керек. Бул той жөнүндө сүйлөшүү эмес, эч кандай ата-энелер жолугушуу эмес. Ата-энелер жолугушуу эмес, же бир үйлөнүү тууралуу ушундай серьезный тема деп ойлоп калбаңыздар. Бул жакта болгону
Роза болсо сенин кандай жигит экениңди мен өзүмдүн ата энеме көргөзгүм келип атат. Алар сени эфирден көрүп атышат дейт, бирок сен эфирден тышкары кандай сонун жигит экениңди мен ата энеме тааныштырып көрсөткүм келет. Ата энем дагы сенин жашоодо кандай экениңди көргүсү келет депчи. Анткени бул эки улуттун ортосундагы бул мамиле болуп атпайбы? Эки улуттун ортосундагы мамиле дагы бул оңой нерсе эмес да. Анткени маданият деген нерсе бар, менталитет деген нерсе бар, эки башка да. Ошондуктан бири-бирин алгач ошо ата энеси дагы жана ошондой эле мен дагы бири-бирибизди көрүп, таанышып, мен кандай жигит экенмин, ата энеси кандай экен, ошондой таанышуу кечесин кылмакчыбыз. Анткени анын ата энеси дагы мындай сарсанаа болот да. Анткени чет мамлекетте, тааныбаган эле бир мамлекетте бир бала депчи, кандай бала болду экен деп. Мен тууралуу бир гана Роза билет, ата энеси эфирден гана көргөндүктөн ошол августта келип, мени мындай жашоодон көрүп, чай үстүндө сүйлөшүп отуруп, мени менен ошол таанышуу болот. Сиз менен таанышканча Кыргызстан менен таанышып, көрүшүп, жер көрүп, эл көрүп, Кыргызстанды ошо көрүп, ошол Кыргызстандын кооз жерлерин көрүп, Кыргызстанда бир айланып кетишет. Толук түрдө кыргыз эли кандай экен, Кыргызстанда менталитет кандай, маданияты кандай. Бир гана мен эмес, Кыргызстан тууралуу дагы таанышып, Кыргызстанды көрүп, билип кеткени август айында келишет. Бул мен үчүн өтө жакшы жаңылык. Анткени бул мамиле үстүндө иштөөнүн жана мамиледе алдыга жылууга бир жакшы бир кадамдардын бири деп эсептейм. Бул ошо мени сүндүрөт, анан элдерге да жакшы жаңылык болсо керек. Ооба. Бул да болсо сиздин жакшы таасир калтыра алгандыгыңыздын артынан келип аткан себеп болуш керек деп түшүнөм. Эгерде жөн эле коеюн десе деле болмок да, эгерде мындай 100% көңүлүнө туура келбесеңиз, сиз аркылуу жалпы Кыргызстанды таанып, Кыргызстандын эл жерин көрүп, бул да болсо жакшы жаңылыктардын бири болду бүгүнкү күндө. Анан Египетке барып келди атпайсызбы? Ошол учурда менде суроо пайда болду да. Жана кыз жигит мамилесине өткөндө ар кандай эки түрдө менин байкашымча мамилелер болот да. Кыздар мынтип ийкемдүү болуп, анан уруксат сурап, кадамына уруксат сурагандай кылып, мындай же болсо экинчи түрү болот. Мен ушул жака баратам деп эле маалымат катары айтат. Биринчи түрү болсо уруксат суроо сыяктуучу, ушул жака кетип атам, кандай дейсиң деген. Сиздерде кандай болуп атат мамиле кыз жигитке официалдуу өткөндөн бери? Бизде негизи кыз жигитке өтө элек деле мага ошол Роза болсо ар бир өзүнүн кадамы тууралуу айтып, ушул жака баргантам, сен мындай оюң кандай, каршы эмессиңби, ал жакта балдар болбойт, кыздар эле отурабыз деп. Негизи ар бир кадам кыз жигитке өтө элек деле мага маалымдап, сөзсүз түрдө айтып турчу да. Биз да сүйлөшкөнбүз, ошол бирдеме болсо, балким мындай ойлонсок, бирибизге заранее мынтип айтып коюшубуз керек депчи. Анан мен ошол нерсеге таң калчумун. Ар бир мисалы ойлонот да, бирдеме бир иш кылаардан мурун ойлонот экен, Санжарга балким жакпай калат, же бул нерсе жакпай калышы мүмкүнбү деп менден биринчи сурайт да. Сага сен оюң кандай депчи, сага жагабы, жакпайбы, туура келеби, туура келбейби деп. Албетте мен кыз туура келбей калса, ошодо баш тарткан учурлар болдубу? Жок, мага жаккан жок десеңиз, жандай учур боло элек. Жок, андай прям мен жакпай тургандай нерсе эчтеке болгон эмес. Негизи мындай оңой эле мындай нерселер да. Мен бүгүн бир коллегамдын туулган күнү экен, биз коллектив менен баргантабыз, ошол жакта болом, барып келейин деген сыяктуу эле ушундай нерселер да. Анан албетте кыз жигит болбогондон кийин мен деле жок, кандай барбайсың дебейм. Мен болсо ошо айтып койгонуң үчүн рахмат. Эң башкысы мен менен байланышта болсоң болду ошол деп эле. Анан бирибизди түшүнүү бизге аябай жеңил да. Бирибизди аябай жакшы түшүнөбүз. Билбейм, ушул бир ай ичинде эле мен уже башында бир аз жандай котормо колдончумун. Азыркы учурда колдонбой калдым. Англис тилинде көбүнчө сүйлөшөбүз. Ал орусча, кыргызча үйрөнүп аткан да. Ал дагы кыргызча сүйлөп калды. Орусча сүйлөп, кыргызча сүйлөп, бирибизди мындай котормосу жок эле сүйлөшө беребиз. Анан эң аябай эле маанилүү бирдемелер болуп эле, биз билбеген нерсе болуп калып эле которуп койсок, атак которбой эле мындай сүйлөшөбүз кенен эле. Бир толкунга түшүп жуурула баштапсыздар дагы, э? Ошондой болду. Кудай кут кылсын. Анан ушу кыз жигитке өткөндөн кийин кандай реакциялар болуп атат да? Социалдык желелерден болобу же жеке сиздин тааныштарыңыздарда, жакындарыңызда
Анан тааныбагандар же болсо социалдык желелерден кандай реакциялар болуп атат? Кызгангандар болуп аткан мен байкап калдым да. Сизди алып кетип кала турчудай эле кызгангандар да болуп атыштыр. Ооба, биз мен дагы ошол Кубангандар андан көп, мен дагы Роза дагы негизи комментарий карап турат. Мен ал дагы которуп түшүнбөгөндөрүн кыргызча орусча бирөө жазса аны которуп эмне деди болду экен деп ага да кызык да. Анан негизи көп пайызы элдин көп пайызы колдогондор да. Анан таң калыштуу мен туугандарым, үй бүлөм, негизи эле тааныштарым бардыгы аябай колдойт жана туугандарыма дагы аябай жагат да. Мындай сонун кыз экен депчи. Анан комментарийден албетте болот адамдар жактырбагандар, бирок эме да жана жаман улут болбойт, жаман адамдар болот дейт го. Ошол сыяктуу ар кандай адамдар болот. Анан сүйүү бул адамдын улутуна жана башка келбетине, ошондой эле мүнөзүнө карабайт деп ойлойм. Бул адамдын эгер жүрөгү бири-бирине туура келсе, бири-бирин түшүнсө, калган нерсе маанилүү эмес деп эсептейм. Рахмат оюңузга. Демек баары жакшы, Кудай буйрса. Тилек? Саламатсыздар, Гүлназ айым, жалпы катышуучулар, биздин көрөрмандар, кыргыз эли. Анан Санжарга суроо бергим келип атат да. Бияка келет деп атпайсыңбы? Август айындачы. Эмнеге ошо бир ок менен эки коён атып, балким ата-энелерди да тааныштырып, мындай той жөнүндө сүйлөшүүгө болбойт? Ошондой нерсе оюуда барбы? Кайсы убакта мындай турмуш курсам, үйлөнсөм деген ой, кайсы айларда, кайсы мезгилде? Мен негизи ошол эфирдин башында эле айтып кеткендей, ошол негизи быйылкыга негизи ниет койгом башындачы. Бирок Роза башка улуттан болгондуктан ал өзүнүн да оюн айткан да магачы, биринчи келгенде эле айткан. Эгер сен быйыл же 2-3 айдын ичинде үйлөнөм деп ушундай оюң болсо, анда мени кой берип кой, ачык айтып койсоң мен кете берейин деп айткан да. Анткени мен башка улуттан келгендиктен, Кыргызстанды билбегендиктен мага убакыт аябай керек. Негизи адамды билишим керек. Мен болсо үй бүлөмдү таштап, элимди таштап, бияка мисалы турмушка чыгышым керек да. Ошон үчүн мага убакыт керек. Мен 2-3 айда, 1,5 жылда мен күйөөгө тийип кете албайм. Мен жакшылап изучать этип, жакшылап билишим керек бул жактын менталитетин, маданиятын, сени, ата-эне менен акырындык менен таанышып, жок дегенде 1 жыл убакыт керек деп айткан. Мен бирибизди жакшы түшүнүп, жандай сезимдер ойгонуп, ушундай болуп аткан үчүн мен ал нерсеге макул болгом. Анткени аны дагы туура түшүнсө болот. Чындап бул эки улуттун ортосундагы болгон мамиле бул оңой эле курулуп, оңой эле болуп кетчү мамиле эмес да. Ал бир тараптуу эле эмес, сиз тараптан деле ошондой болуш керек да. Мындай улуту бир, дини бир, тили бир, менталитети бир адамдар тил табышып кетиши тезирээк, оңоюраак. Бир тараптуу эле эмес, Роза эле сизди эмес, сиз дагы алардын менталитетин, маданиятын изилдешкенге убакыт керек. Биздин ошо көрөрмандар көптөр жазат экен, биздин менталитетке көнөбү дейт экен. Ошону силердин туугандарыңар бердиби? Ошо менен силер кандай күрөштүңөр, кандай жооп кайтардыңар туугандарыңарга? Эгер эсиңиздерде болсо, биринчи Роза биринчи келип бул жакка отурган күнү катышуучулардан 2 жолу ушундай суроо болгон. Бизде менталитет башка, маданият башка, анан ушундай өз жериңди таштап бияка эмткенге даярсыңбы дегенде Роза жооп берип кеткен болчу. Эгер кыз киши жактырып калып, жактырып сүйүп кала турган болсо, ал бардыгына даяр депчи. Менталитетке да көнүп кеткенге, кайсы жерге барып турмушка чыкканга бардыгына даяр болот. Анан албетте эгер бардыгы жакшы болуп кетсе, мен ошол нерсеге даярмын деп айткан да. Менталитет жагынан өтө кыйынчылык көп жаралбайт деп ойлойм. Анткени бири-бирибизди түшүнүп кетсек болот. Анткени мага көп адамдар жазышты. Биздин да менин да келинчегим кореянка, анан балам кыргыз, анан балдар, неберелерим там 4 тилде сүйлөшөт, англисче, корейче, орусча, кыргызча, анан аябай сонун үй бүлөт деп 3-4 адам жазды да. Мындай жакшы өздөрүнүн кеңештерин берип, жакшы үй бүлө чыкты депчи. Анан түшүнүп кетүү дагы менталитет маданий жактан кыйынчылык болгон жок деп айтышты алар дагы. Саламатсызбы Гүлназ айым? Амана сен келдиңизби? Элдин баары сизди сурап, менден сурайт го, как будто сиз менен чогуу жүргөндөй. Жакшы келдиң. Жумуштары менен жүрөт деп коет экенсиң, башка эмне демек элек. Ассалам алейкум Санжар.
алейкум ассалам. Янанып кетейин десе. Бул Санжар менен 1-2 күн чогуу жүрүп калдым мен жумуш боюнча. Мурда айта берсе ишенбейбиз го, негизи көз көрмөйчү ишенбейбиз го. Чынында бунун жумушу өтө ответственный экен да. Көп нерселерди кылат экен. Анан бир нерсени байкадым, кандай гана учур болбосун, кандай гана кыйналуу сезим болбосун, Роза экөө жазышып турат экен. Ошол жагын бааладым. Анан Розага дагы кече тиги WhatsApp'тан через перевод кылып жазганды үйрөнүп алдым да. Розаны тамашалап жазып атам да. Жаман ойлоп жүрбө. Жакшы жагын жазсын, Санжар сени сагынып жүрөт депчи. Санжар ийгилик алтыным, ушунча сен де эмгекти кылып атасың, до конца сделай. Мен сени мындай колдойм да. Кол чаппайсыңарбы, эмне отурасың? Чоң рахмат. Ошол биз дагы ошо жазышып турган аракет кылып атабыз. Жумуш канчалык көп болбосун, канчалык жоопкерчиликтүү жумуш болбосун, ал дагы негизи жооп бергенди аракет кылат. Мен да жооп бергенге аракет кылам. Эгер вдруг жооп бере албай калган болсом, сөзсүз түрдө ушундай болуп калды деп түшүндүрүп, кечирим сурап коебуз. Анткени андан да мен көп нерсени үйрөнүп атам. Негизичи мамиледе мындай сөзсүз түрдө сиздер кандай болуп атат экенин билбейм. Болот го. Пикир келишпей калган учурлар болот да, сөзсүз түрдө. Мындай 2 жаш даже адам өзү менен өзү эле пикир келишпей калат го кээде. Бир оюңа кошуласың, кайра кошулбай каласың. Ушундай учур кездештиби мындай? Экөөңөр эки башка нерсени айтып калган. Менден туура эмес кыймыл аракет болгондо болот кээдечи. Анткени мен мисалы ага жакпаган нерсе кылсам, мага ошол сапаты жакты, дароо бетиме айтат. Бир аз тарынат дагы, дароо мындай бетиме айтканын жагат да, мындай билбейм, эчке тарынып жүрө бербей айтат, могул жерден сен мондай кылып койду, ушунун ордуна мондай кылып койсоң, сонун болмок, мен түшүнүп калмакмын депчи. Эмне жерде сен келип туруп эле мондай кылып айып салдың. Ошон үчүн мен бир аз капа болуп калдым. Айтпай, анан эмне болуп атат десем да, тарынып, билбейм, анан ошол анан деп жүрбөйт да. Резко айтат, резко ошол жерден чечип алабыз да. Ошол нерсе сапаты аябай жакты. Негизи болот экен, бирок сразу чечип алып атабыз. Баракелде. Демек, кол чап коюңуздар. Жакшы сөздөр, жаккан сөздөр болгондо кол чап турабыз, Бегай. Саламатсыздарбы, саламатсызбы Гүлназ эже. Мен Санжарга суроом бар эле, сиз айтып атпайсызбы? Роза көнгөнгө чейин деп. Анан Розанын ата энеси августта келет деп атпайсызбы? Августта 3 ай бар экен да, 3 айдын ичинде силер уже кыз жигитке өтпөдүңөрбү? Анан сиз бул жакка келгенде айткансыз да, мен үйлөнөм, быйыл үйлөнүшүм керек деп. Ошондо Роза 5 жылдан көнөм десе, Розаны 5 жыл күтүп отурасызбы? 3 ай башында ошентип келгем, албетте бул жака биз жөн гана келбейбиз да, үйлөнүү максатында келебиз, бирок жашоодо ар кандай ушундай кырдаалдарга жараша адамдардын максаты дагы кээде пландар дагы өзгөрөт да. Анан бул жакта биз ошол эки башка улут болгондуктан, маданият башка болгондуктан, эки жакты мен мисалы ал Кыргызстанга биринчи жолу келип көрүп атат, мен Кореяны вообще көргөн эмесмин, билбейм дагы да. Угуп жүрөм, анан ошондуктан бизге убакыт керек да. Ал дагы туура айтты, биз жакшылап билишим керек депчи, мен ал нерсени туура түшүнөм. Жок дегенде 1 жыл убакыт керек деген. Ооба. Мен ошол нерсеге макул болдум. Анан мен эч кандай ошол жаман ойлорго берилгим келбейт. Биз айтканбыз, ошол ниетти түз коюп, ошол убактысы келгенде биз ошол кадамдарга барабыз депчи. Балким 5 жыл эмес чыгар, балким 1 жыл жок дегенде деп сураган эфирде. Ооба. Ошо 1 жылдын ичинде балким билинип калар, жакшы жакка. Тилек. Биякта убакыт отасың да, Санжар. Бул жерде сен эркексиң да. Ал айым биз жакка келип атат да. Кайсы жерде жүрсөң, ошол жердин ырында дейт, сөзүн сүйлө дейт. Кандай болсо ошол нерсеге макул болуш керек го деп ойлойм да. Тем более сен деген азыр эркек болуп атасың. Ошол нерсени абрат сен 1 жыл эмес, мен үйлөнө турчу баламын деп ушинтип айтсаң болбойбу дейм да. Дагы түшүндүрүп дагы айтып атыптыр 1 жыл убакыт керек депчи. Бирок дагы мындай өзүң да түшүндүрүп айтсаң болбойбу да. Сен өзүң үйлөнөм деп атасың, анан убакыт өтүшү менен мамиле болбой калсачы, ортодо чыр-чатак чыгып. Негизи мындай ар бир улуттун өзүнүн маданияты, менталитети бар деп атпаймынбы? Ошондой эле биздики бар да. Сен азыр биздин бул жакта кыргыздардын менталитетине, маданиятына карап туруп, ушул оюңду айтып атасың да. Анткени бизде ошондой да. Биз эгер мисалы
Кыргызстанда болсок, Кыргызстанда эки кыз менен баланын ортосундагы мамиле болсо, ошентип айтсаң болот. Ал башка улуттун кызы, ал улуттун менталитетин, маданиятын дагы биз жакшы билбейбиз да. Аларда кандай, ал кандай кабыл алат. Ошондуктан мага дагы бул өзүнчө суроо да. Мен болгону, мен бул жерден ал жакты билбегендиктен, мен мисалы ошентип айтсам мага катуу тийиши мүмкүн, ал анда токтотуп эле салалы деп да коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мен болгону эң туура нерсе бул мен өзүм кандай болсом, жашоодо кандай Санжар болсом, өзүмдү даана, өзүмдү мүнөзүмдү, өзүмдү чыныгы Санжарды көргөзүп, ал менен мамиле курушум керек. Анан акырындык менен алдыга жылышыбыз керек деп мен ошол нерсени туура көрүп атам. Анан жок, мен үйлөнө турган баламын, ушундай Кыргызстанда ушундай тарс айткан. Башында бир-эки четин чыгаргам. Четин чыгарганда айткан, эгер ушундай сага срочно үйлөнүш керек болсо, ушундай керек болсо, анда мага тарс эле дароо жообун айтсаң, экөөбүз кийинки эфирди алып эле бүтүрүп, мен уже өзүмдүн жумушумду улантып, уже кете берейин деп айткан. Ооба, бул жерде ошо жана жогоруда айткандай бир тараптуу эле эмес, эки жакка тең убакыт керек болуп атат менимче. Экөө тең бири-бирин жакшылап, эли жерин, бири-бирин изилдегенге. Дагы суроолор барбы? Кыргыз болгону ушунайбыз го. Ар бир нерсени чукуй беребиз, башка нерсени айта беребиз, бирок бир жерине мен ушул Санжар красавчик. Мындай бир жерине сыймыктанам да. Мындай башка улуттун кызы менен жүрүш бул өтө кыйын нерсе. Тем более бул деле байкуш англисче билбейт экен, перевод менен сүйлөшөт экен да, көрүп калдым да. Анан ошол кызды алып аткандан кийин бул жерде биз жолуктук программасы дагы, НТС дагы, кыргыз эли дагы ушул кызыгуу менен карап атат да. Булар уже кыз жигитке өттү, дальше эмне болот депчи. Ооба. Эгер биздин арабызда ушундай ынтымак болсо, демек биз бир нерсени биз уюштуруп бергенге мындай милдеттүүбүз да. Эгер достук мамиле болсо, биз ал нерсени кылбайбыз. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, эмне кылып атасыңар дей беребиз да. Анткени ушундай калк экенбиз да бизчи. Анан айтайын дегеним, Санжар толук алды калдын. Роза мындай неме экен да, мындай ачык мүнөздүү экен. Ар бир убактысында буга бөлөт экен. Египетте жүрсө дагы мынакей Санжар деп биз жылыңдап калдык, Санжар депчи. Анан айтайын дегеним, Санжар мындай чыныгы азыр кыргыздын жигиттери кандай экенин сен көрсөтүп атасың да. Балким мага келсе мен тупитеп калмакмын, оңакта контентипчи. Ушул нерсени сен көтөрүп атасың. Демек сенин жана жоопкерчилигиң чоңураак калдын. Кандай гана жардам болбосун, тилекке кайрыласың акча боюнча. Рахмат. Рахмат. Ийгилик каалайм да, Гүлназ айымдай. Чынында ийгилик каалайм. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ооба, баарыбыздын байкашыбызча, чынында Санжар өтө кылдаттык менен жакшы келе атасыз деп коелу. Анан бүгүнкү образыңыз да өзгөчө бир романтикти элестетип атат да. Аны сизден бир минут алып, мындай азыр Роза айым келбей калбадыбы? Бүгүнкү эфирге катышпаганына байланыштуу бир романтикалык сөздөрүңүз менен бир кайрылып койбойсузбу? Кайрылуу. Чынында адам баласы ушундай ыраазы болгондугубузду билишибиз керек экен ар бир күн деги эле негизи. А сизге болсо Роза айым мындай жакшы эмоцияларды, өзгөчө эмоцияларды тартып атканын сизден байкап атабыз. Ошондуктан бир ыраазычылыкпы, бир башкача романтикалык кайрылуу. Анда эгер кайрылып кете турган болсом, эфирден көрөт. Ошол азыркы учурда бизде мамиледе ар бир кыймыл аракетимде мен жумуш кылбайымбы, каяк болбойм, кээде мен түнгө чейин иштеп калам, 2-ге чейин иштеп калам. Ошол убакытта мага өзүнүн поддержкасын берип, колдоосун берип, жазып, сөз менен болсо дагы күч, дем берип турганың үчүн сага чоң рахмат. Ар дайым түшүнүү менен мамиле кылганыңа, ар бир менин кичинекей болгон кадамдарымды өзүн айткан жокмун, бирок негизи ар бир кичинекей кадамдарымды дагы болбогон, мисалы, билбейм, мындай кичинекей бир мороженое алып берип койсоң деле, эмеге турсаң, ошол нерсенин ар бирин баалап, ошол нерсеге дагы ыраазычылык айтып, сүйүнүп, жылмайып турганы, жана ошол нерсе менен мен жылмайт алганым үчүн дагы сүйүнөм, жана ошол нерсеге да рахмат. Анткени ушундай нерсе бар экен. Бул Розадан неме үчүн атам? Бул бир неме кылганымда ошол нерсеге ыраазы болуп, кайра рахматын айтып сүйүнгөндө мен огошуп кетер, андан да көп нерсе кылгым келет экен да. Менин кадамдарымды баалаганың үчүн чоң рахмат. Жана ошол бир жума көрүшпөй алдык. Ошол үчүн бир ырсаптар бар эле. Максатбеков Сыймык деген жигиттин, ошону окуп койсом. Ай, баракелде.
Уялыңкы сыр тиктеп жылмаясың. Карап сага акырын күлүп жүрөм. Назиктигиң катылуу сүрөтүңдү назик сылап жүзүңдөн сүйүп жүрөм. Ажарыңа тамшана тиктеп алып, бакыт таамын өзүңдөн татып жүрөм. Бирге басып жанаша түшпөгөнгө, бирде эстеп кайгыга батып жүрөм. Көрүп калса өзүңдү көз сиеттеп, башка жанга көргөзбөй катып жүрөм. Телефондо сүрөтүң бар үчүндүр, телефонду кучактап жатып жүрөм. Ойхо. Баракелде неден керемет саптар. Сиздин азыркы ички абалыңызды да ушул саптар сүрөттөйт экен, Ооба, албетте. Баракелде. Анда эмне дейбиз? Бир гана жакшылыктарды каалайбыз, алдыга умтула бериңиздер. Биз сиздерден бир гана жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Чоң Калчалар. рахмат. Келиңиздер анда биз нашындай романтика каптап кетти студияны. Баарыңар элжиреп. Жигити жок кыздар сүйүлгүңөр келип, Бегай? Сизге арнап аткандай эле болуп кетти. Келиңиздер анда. Дал ушундай маанайда биз уланта турган болсок, биз бул жака төрүбүзгө талкуу майданына кийинки жуубузду чакыралы. Тилек жана Нурзада. Кош келдиңиздер. Маанайыңыздар жакшы. Кош келдик. Гүлназ айым, көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Аябай күттүп сагындык. Анан айылдар. Бизде бир качан эле жарым ай мурун негизи таанышуу дейм да, тиги апасы менен жолугушуу керек болчу. Нарында болгондуктан бизде жолугуш да болбой калды. Анан кече жакында эле гана жолугушуу болду. Калган сен Жолугушуу болуптур, бир кол чап коелу, Жакшы жылыштар бар бизде. Жакшы өттү эң башкысы. Саламатсыздарбы? Баардыгыңыздарга салам. Гүлназ айым, сагындык сизди. Жакшы жүрөсүзбү? Бизде ооба ушул жума жолугушуу болду. Анан маам тойго келишти, нарындан беричи. Анан биздин туугандардын тою болду. Анан ошол учурда экөөбүз телефон менен сүйлөшүп атканбыз. Анан кайсы жакта болот экен деп сураганда, мен үйүм ушул адресте деп койгом. Анан баягы башталды, отурдук. Анан отургандан кийин Тойдобу? Ооба, тойдочу. Анан жакшы эле тамада ырларын айтып, баягыдай өзүнүн эмеси менен тосмо сүйлөнүп, эчтеке кабар жок, ушундай эле жакшы эле отурганбыз. Бейгапар эле отурганбыз. Андан кийин ошо эфирден Тилек Чакенов деп чыгып атпайбы? Ондай атайын апамдын атын сураган болчу да. Анан ошонун атына урматына куттуктап коеюн деп келдим деп. Аябай шок болдук. Маам аябай таң калды. Анан мен дагы аябай таң калдым. Чындыгында аябай сюрприз болду. Анан ушундай ырдады. Анан баарыбыз кол чаап, туугандарым мени карап, көз жаш алып, ушунчалык эмоцияга бай болдук. Анан мен тайке жээндерим, тайларым баары тең аябай кол чабышыптыр, видеого аябай тартышыптыр. Жана ошондой эле баягы ушунчалык ырдап бүткөндөн кийин, Тилек байке кеткенден кийин дагы баары тең ошо антрак болгучакты, той бүткүчөктү дагы ушунчалык бактылуу бол, Тилек аябай жакшы болуп турбайбы депчи. Ушундай болду. Жакшылыгын бөлүшпөйлүбү? Кандай сонун романтикалык кадам. Баракелде. Анан баягы сырттан маам экөөнү тааныштырдым. Өзүнчө эмеге тыныч жакка алып барып тааныштырдым. Анан экөө сүйлөштү, жакшы эле сүйлөшүштү. Бир аз уялды Тилек байке. Маам да бир аз сүрдөндү. Анан ушинтип атып экөө жакшы сүйлөшүштү. Андан кийин бүткөндөн кийин маам айтпай Тилек аябай жакшы бала турбайбы, Нурзада болду, эми сен характериңди көргөзбөй жакшы сүйлөш деп. Ошентип айтты. Негизи мама аябай Тилек жакты. Жана ошондой эле туугандарыма, баардык тайке жээндериме жакты.
Карасам таттуу бүбүс сулуудай, үшүтпөй ызгары жок жылуудай. Кыялы соң көлдүн бир күнү бир түнү, чаңкасам суугандырар кымыздай. Кыялы соң көлдүн бир күнү бир түнү, чаңкасам сууган. Ай кут болсун тилек. Кандай андай идея кандай оюңузга келип калды? Эмнеден улам? негизи күндүз жолго алып атканбыз да өзүнчө эле жерге бармакпыз да. Мындай жакшыраак эле өзүнчө эле отуруп бир кафеге отурмакпыз. Анан биз бошобой аттык да күндүзчү. Биякта бошой атты, анан мен да бошой албай калып аттым да. Бирок мен бошойт болчумун, бирок алар бошосо. Тура эле. Анан жолугам деп аткан деген жолугайын дедим. Той бүткөндөн кийин деле жолуксам деле болот болчу, бирок 12-1 болуп кетет, алар да чарчап калат. Андан көрө ушундай идеяга келип кетти, барып эле куттуктап кирип эле ошол жактан эле жолугайын депчи, тойдон элдин көзүнчө эле. Ошо барып эле тамададан сурап эле, тамада менен бир аз урушуп кырылышып. Программасында жок болсуңуз. Ошо программада жок болчубуз да, аябай көп экен да. Тура эле. Болбой атып, ары чыгып бери чыгып атып, антип мынтип атып, анан макул деп көндүрүп көрүнбөй жүрдүм да, мындайчы. Буларга көрүнүп калбайын деп анан. Ошентип анан кирип эле ушинтип куттуктадык. Анан аябай жакшы кабыл алды. Биринчи жолу элдин кабыл алуусу мындай жакты да магачы. Мындай как будто мындай жанагындай звезда. Жанагы Колдоп туралы. белгилүү ырчылар ырдаса баары аябай сүрөткө тартып эметет го. Как будто ошондой элестетип кеттим да, Атабековдой элечи өзүм. Ошол анан аябай жакшы экен, бүт баары келип, беттенип, сүрөткө түшүп аябай жакшы нерселерин айтышты. Андан кийин сыртта чыгып турсам, анан апасы экөө чыгып, анан сүйлөштүк. Сүйлөшүүлөрдө ошол өзүмдүн оюмду кичине толкундануу болду. Кичине эле да, бирок болгон нерсемди тарс-тарс эле айттым. Ушундай кызыңыз менен жакшы чын жүрөктүү эле мындай сүйлөшүп атам, ойлогула андай мындай деп. Ал апа дагы өз оюн айтты. Бала менден дагы балким мен өзүм бул эми жалгызым кызым болгондуктан мен өз оюмду айта алам. Балким элдер да туура эмес кабыл алып калды окшойт депчи. Жок, кандай нерсе мен туура эле кабыл алдым деп айттым. Эми кызы болуп аткандан кийин ар бир эне күйөт да. Эми жакшы болсун каалайт да. Балким кийин барып сырттан бул ойноп эле жүрөт, андай мындай, анан оюм бүт бар эле башка жакта ойлойт болуш керек да. Бирок болгон нерсени ошол апасына айттым, туура кабыл алды. Сүрөткө түштүк. Мактанып коеюн, ошо аябай жакшы сүрөткө түштүк. Ошол андан кийин эле коштошуп коюп эле үйдөгөсө кеттик. Бирок жолугуш аябай жакшы болду. Аз болду, бирок саз болду. Болгон нерселерди мындай сүйлөшүп алдык. Не жөнүндө сүйлөштүңөр деп аз катышуулар аз айтат да. Кое турбайсыңбы ошо сурайм. Келиңиз. Мен да көрүп калдым эми Нурзаданын тарыхчасынан. Нурзада каяктан эле мындай сулуу деп жүрчүм, көрсөм мамасы аябай сулуу айым экен. Анан Тилекке суроом бар. Сүрдөдүңбү жана жөн эле мындай таанышуу болдубу же той тууралуу бир нерсе сүйлөшө алдыңарбы же дагы жолугасыңарбы? Бизде эми мына олуттуу нерсени сүйлөбөң ал жерде убакыт мындай туура эмес болуп мүмкүнчүлүк болуп калды да. Акты ызы чуу болуп атса, анан ушуна кызыңызды алам деп атам десем, бул эмне мындай нормаль жерге чакырбай дейт да. Туура эле. Ызы чуу болуп атсачы. Мен мындай таанышуу болду. Энесин көрүп кызын ал дейт да. Мен да аябай көргүм келип жүргөн да, апасы кандай айым болду экен. Нурзада аябай сосолонгон ушундай бир жакшы кыз, апасы деле ошондой болуш керек деген ойдо мына көргүм келди. Көрдүм. Апасы аябай сонун айым экен. Аябай жакшы адам экен. Ошол. Асылым да бир жолу мурдакы эфирлерде монда сөз болуп кетти эле. Пранк үчүн мен туугандарым дагы кичине капа болуп атты эле деп, ошол сиздин жактан туугандар келип, сен Азамат мырза турбайсыңбы, красавчик дегендер болдубу? Мында биз туура эмес ойлоп атырбыз, анын үчүн кечирим сурайбыз деген моменттер. Бул нерсени да эске алдым да. Ошо пранк үчүн дагы ушундай барып туруп мындай
мындай сюрприз кылып өзүм мындай кандай десем мындай жакшы жактан эме өзүм көрсөтүп коеюн дедим да, көрсөтөйүн дедим да, мындай мурунусунда пранк болуп. Жакшы таасир калтыргыңыз келди. Ооба. Жакшы бир таасир калтырып коеюн дедим да. Эч кандай деле жаман нерсени айткан деле жок, наоборот. Жакшы эле болгон деди окшойт. Ошо сиз эми буга чейин жакшылыктарда ырдап жүрбөйсүзбү, элдин жакшылыгында? Бул жолкусунда бир өзгөчө болдубу? Кирип баратканда өзгөчө толкундоолор болдубу? Кантип өзүңүздүн оюңузду чогулттуңуз да кирип баратканда? Кантсе да кайын журттун астына баратасыз. Келечектеги кайын журттун. Улуп калам ушу келечектеги болсо дагы ушул баратканда айрыкча күйөө бала тараптан аябай толкундоо болот депчи. Кандай болду сизде? Негизи мындай чужой адамдарга мындай заказ аркылуу барсаң толкундамайсың да. Наоборот кирип башка бир алам кирип кетем да. Өзүм мындай башка тилек жактан көргөзөм да. Мындай серьезный болсом болбой калат, өтпөй калышы мүмкүн да. Мындай болду баратканда эмнени сүйлөйм азыр апасы менен тияктан го ырдап коесуң. Бирок апасы менен жолукканда эмнеден баштайм деп ошондой толкундануу болду да. Кандай кабыл алышат? Ооба. Кандай кабыл алат болду экен деп. Башында бир аз кичине толкундануу болду, андан кийин анан көнүп кеттим да, апасы менен кабыл алганды көрүп, Ооба, кабыл алысын көрүп. Эң сонун. Менде бир суроо жаралды эле. Мурда кечиресиңер, мурда отношение болгондо ошо кыргыз айым менен өзүм туугандарына барганда сен эмне сүзө кече басасың деп мага ошондой кагып салышканда тайкелериң келбейт беле же туугандарың келбейт беле деп сөз болгондо ошондой жайдай жаралбайбы деген суроо болуп жеке өзүмө интересно болуп атат. Мисалы сиз барып туруп туугандардын арасында жеке мындай сүзө барып сүзө качканда болдуңар да үйлөнөсүңөр үйлөнбөйсүңөр? Сурооңуз чынында мен деле түшүнбөй калдым. Бир башынан айтып коесузбу? Башында мурда отношения жүргөндө мен да ошо туугандардын арасына барып алгам да. Сиз мамиледе жүргөн кыздын туугандарына өзүңүз барып алгансыз. Анан ал тараптан кабыл алуу? Сен эмнегедир сен сүзүп келдиң деп айткан да магачы. Анан ошондой болгон жокпу биз же. Тилек мырза сүзбөктүр да, аябай мындай грамотно кириптир. Жагымдуу, жакшы маанайда. Сизге суроо берейин да, сиз кандай эме менен бир максат менен бардыңыз эле? Кандай шартта бардыңыз беле? Алдар жер мындай. Мен туулган баргам, кадимки эле подарок алып алып. Бул Тилек Чакенов да звезда, бул ырдап барды. Сен эмнеге бардың? Репорт. Мен суроо берсем болобу? Жок, эми ар кимдин кабыл алуусу ар кандай болуп калышы мүмкүн. Балким ал экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мамилеге байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Балким маалымат аз болуп калышы мүмкүн. Бул жерде эми баардыгы ачык көрүп, эфир аркылуу баары билген үчүн дагы алдын ала маалымат бар, кабар бар. Ошондуктан кабыл алуу жакшы болду го деп ойлойм. Айселя? Нурзада айымдын таежелери баардыгы ыраазы болуптур, апасы да ыраазы болуптур кечээ күнү барганыңызда. Нурзада өзү деле макул болуптур. Сиз эми качан үйлөнөсүз? Кыз жигит болгонуңарга уже 1 айдан өттү го. Негизи. Сиз деле калыптыр да, сиз деле чечет экенсиз. Туура, мен эле чече турчу нерсе калды окшойт. Бул нерсе көчө келди да. Чын эле мен үйлөнсөм болот экен, апасы деле жакшы экен, уже макул болот го деген ою келип атат да магачы. Бул нерсени буюрса негизи август, сентябрь деп сүйлөшүп атам да. Үйдөгүлөр менен ооба. Август, сентябрь дейт. Кудай буйруса. Ошо Нурзадага да айтып атам. Бул дагы ошо өз оюн айтып атат. Ошо сентябрь деп атат, мен август деп атам. Анан аябай азырынча талкуу үстүндө, Ооба. Август менен сентябрда аябай жакшы көрөт атабыз да азыр. 2 айды. Сонун. Адлет? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, Гүлназ айым, катышуучулар. Бир нерсени айтып коюшум керек. Тилек Нурзада кечиресиңер албетте. Баягы ойноп аткандай эле сезилип атат магачы. Анткени экөөңөрдөн тең мындай эфирден сырткары мындай жашоодо токтоочудай эле сезиле берет да магачы, сүйлөшүүлөрүңөрдө алып жүрүүңөргө карагандачы. 1-2 жолдо оозуңардан угуп калдым. Анан эмне үчүн бияка келип алып эле кайра ушундай жагдай болуп атат да. Эмнени угуп калдыңыз? Токтойт окшойт. Тилектин өзүнөн уктум мен мисалы. Бизде мындай болду. Бизде бияктан азыр эме болгон менен бизде деле уруш болот да, мамиледе келишпестиктер болуп кетет да. Келишпестиктин аркасында балким бир жолу айтып калгандырмын да, ошол учурда аябай бир жолу урушканбыз мындай.
что-то токточудай болот окшойт деп биз эметкен эчи. Анан биз кайра эле табышып алабыз да. Көп болсо бир ашып кетсе бир жарым күндө эле кайра табышып алабыз. Кече жакында деле мындай нерсе болду. Мындай нерсе боло берет го деп ойлойм. Мен мындай мамиледе, чыныгы мамиледе мындай нерсе бир болбогон нерселерге деле мындай таарынышып, Нурзада таарынып калат. Аны жибитиш үчүн мындай Таарынып калды Нурзада сөздү уккандан кийин. Негизи ооба уруш талаш, пикир келишпестик сөзсүз ар бир жупта болот. Бирок ошол баягы ою деген гүлүк да ар жакка кете берет. Ошол ойду пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында деп коет го. Ошо чыгарбаш керек да. Көрдүңүзбү кандай болуп кайра өзүңүздөргө келет. Маанайлар бузулат. Жакшы сөз айттыңыз. Албетте кечирим сурайм, бирок бул жакта Тилектин ак көңүлдүгү, сөзүн кыя албагандыгы, адамдын жүрөгүн оорутуп албайын деген мындай адамдык сапаты бар да. Балким ошол дагы ойноп атабы деп ойлоп кетем. Балким чын эле мага бир ооз айтып алып, анан бир аз таарынычтан айтып алгандыр Тилекчи. Мен баягы тактап коеюн дедим да. Болбосо чын эле мындай чыкканда мага айтпай эле койчу андай нерселериңдичи. Андай нерсени айттыңыз го, 1-2 жолу айтты деп. Анан значит сизге 2 жолу айткандыр го, э? 2 жолу эмес, мен Сиз башында суроо берип атканда 1-2 жолу айтты дегениңиз макул. Биринчисинде ошентип айтыптыр, дагы да айтты эле. Сизге ошону 2 жолу токтотобуз деп айтты эле. 1-2 жолу деп мен айтып алышым мүмкүн, бирок бир жолу уктум да ошо. Бир урушканыңарды уккан окшойт да. Тилек, сиз эмне себептен үй бүлө кура элексиз да? Кыз экөөнүн девушкаңыздын ортоңузда болгон урушууну вот этот үйүңүздөн нары чыгарып атасыз да? Эмне себептен? Сиз ал барып адилетке даттанганыңызбы? Же бул эмне, сиз эркексиз да? Ооба. Сиз үй бүлө кургандан кийин ошол электе эле, значит, Нурзаданын апасына барып даттанасыз, өзүңүздүн тайкеңизге, акеңизге, анан мени эл көрүп атты эле деп анан эфирден да айтып турасызбы да? Сиз эркексиз. Эмне андай учурду, эмне себептен Адилет мырза досуңуз болсо дагы сиз андай нерселерди айтышыңыз керек? Эмнеге айтасыз? Бул эркектик сапатпы? Мында болуп туруңуз, ооба туура. Ооба, биз көччө жок качан эле ошо биз чогуу жүргөн болчубуз, бирден сизе тартипчи. Ошол учурда дагы мындай чындыгында маанай жок болуп жүрдү да. Биякпы экөөбүз таарынышып жүргөндө, таарынышып атканбыз, бул сурап калды. Эмне экөөңүзгө чото болбой атат окшойт, эмне болуп атат депчи. Маанай да жок болуп аткан, эмне болуп атасың дегенде ошону токтойт окшойт деп койгом да, ушундай нерседе дечи. Анан ошону эле Адилет айтып атат окшойт. Просто чогуу болгон үчүн мен өмөмдү, абалымды көрүп турган үчүн ошол учурда айтып койгом да, учурум да ошол. Так ар кимге деле мындай айта бербейм, просто жанында болуп калган үчүн ушундай нерсе сөз чыгып кетти. Мен дагы кошумчалай кетейин. Мен деле бар болчумун негизи. Анан чындыгында Тилектин маанайы жок болчу. Эми кыздар айтып атпайбы ушундай эркектик нерсеге жатабы депчи. Мен ойлойм, мен бул биз балдар болсок дагы доспуз да. Сүйлөшүп отурганда бири-бирибиз менен кеңешебиз, сүйлөшөбүз дегендейчи. Бизде да болот ал нерсе. Ошону туура түшүнүш керек. Бирок Тилек жаман ойдо айткан жок. Мен ойлойм, настроениясы жок болгондо биз сурап калганбыз, ошондо айтып койгон да. Балким эми 2 жаштын ортосунда ар кандай түшүнбөстүк болот, айтып койгондур. Бизге лично башка айтпаса керек. Эми дос болгон үчүн. Ооба, чындыгында Бегайым Тилек бизге арыстанды айтып атат арман деп түшүнүп алдыңыз. Андай эмес, чындыгында Тилек эч качан айтпайт. Биз өзүнөн сурадык да, чындыгында Тилек жаман болуп, маанайы түшүп, көңүлү келбей ушундай болуп жүрдү да. Анан биз сурадык, тике жакшы элеби баары, эмне болуп атат? Балким Нурзада көңүл мамилеңерде бир чатак болуп атат депчи. Өзүңүздөр сураган турбайсыздарбы? Өзүбүз сурадык, анан Тилек баягы дос катары эми оюн айтты. Бул жакта баягы арыздануу жок да. Анан бир нерсени айтып коюш керек, жашырбай элечи. Ар бирибиз идеалдуу адам эмеспиз да. Нурзаданын дагы, Тилектин дагы бири-бирине балким оңдоочу, мамиленин үстүндө иштечү сапаттары, сыпаттары бар да. Балким ошол тарабынан экөө бири-бирине баягы ойлонууга мажбурлап аткандыр. Тилек ошон үчүн мамилеси түшүп аткандыр да. Мен айтат элем, бул жакта Нурзаданын таарынууга эч кандай себеп жок. Тилектин дагы бизге же биз Тилекке Нурзадага таарынычтын себеби жок. Болгону ошо Тилектин маанайын түшүрүп аткан нерселерди Нурзада оңдош керек. Нурзаданын маанайын түшүрүп аткан нерсени Тилек оңдош керек. Анан баардыгы жакшы болот деп ойлойбуз. Мен башынан баштап айтып берейин да, түшүнбөстүк болбой калыш үчүн. Мен история салганымда Басонушка мен ким капрон кийет деп история салганымда, типач салсам мага Тилек жазды да. Өчүрөй депчи,
анан сен кимсиң менин сторияма ээ болуп отурган деп айттым да Тилекке. Айттым эле анын аркасынан Нурзада жазды да өчүрүп кой деп жазды да. Айттым Нурзада дедим, Тилекти ортого салбай өзүң жазсаң болмок да мага дедим. Ошол жерден анан сөз кетти. Анан эме дедим, анан кандай история болчу, кечиресиз? Булар капрон менен басмошка кийген история болчу. Мектепте мен деле мынтип кийген эмесмин, ушундай кийген кызды көргөзүңөр. Нурзада бар беле? Ооба, Нурзадан салгам. Ошол историядан башталган. Анан Нурзада мага өчөштү, билбейм. Анан сөзгө келип калып, анан айтпадың беле сен кечке эле Тилек чалып берет, чувствовам жок, мени ухаживать этпейт деп айткансың десем, ооба айткам деген смстери бар, менде факт бар. Бардыгы бар. Кайчан болгон окуя ошондо? Ушу бир жума эле болду го. Ошо мурда айткан да, мурда башында. Ооба, айткан. Мамиленин башында ошентип айткан. Жок, недавно эле, жакын эле болду. Бул нерсечи. Мамиленин башында Бизде сүйүү жок деп айттың го. Мурунку жумаларда 2 жума мурда болуш керек. Сүйүү жок, башында сезим жок деп баарыбызга эле айтып жүрүшкөн. Сүйбөм деле чувствовай жок деп. Уже 1 ай болду го жүргөнүңөргө. 1 жума мурун. Ооба. 1 жума мурун алдыңкы история, ооба. Ошол кезде деле менде деле бирок чындыгында көз уруша кетип таарынч болуп атты. Ооба, сен өзүң жазсаң болот болчу дедим, туурабы? Ошондо дагы ошондой сыяктуу айтып алдым да. Бирок сен биринчи мени кемсиндип атпайсыңбы? Бул кемсинткенге жатпайт, Нурзада. Кийип келген өзүңсүң. Мен сени кийинип кел деп айткан эмесмин. Кийген өзүңсүң. Же мен кийгизип койдум беле ошол нерсени. Мен ошол эле историяны салдым, ооба, өзүмдүн историяма. Бирок сен ошол эле кийим менен видео тартып салдың сен. Видео тартып салдың дагы, анан азыл атасың. Айселя, угабызбы? Мындай да? Жооп берсинби сурооңузга? Анан кайра оюңузду толуктайсыз. Негизи ойлойм да, негизи ар бир эле адам кемсинтпеш керек да, кандай положенияга. Мисалы, Аселя башында жаңы эфирге келгенде жөп-жөнөкөй эле кыз болчу да. Эч кимибизге зыяны жок. Жашынакай эле сүйлөшүп, жашынакай характери бар жакшы кыз болчу. Андан кийин эле билбейм, буга эмне болду? Балким подписчиктери көбөйүп кетип, ошого өзүнчө популярный болуп, өзүнчө звезда сезип атабы өзүн, же ошондой оору менен ооруп атабы билбейм. Мындай мен мындаймын деп өзүн мактана берет. Андан тышкары, анан жанында отурган мисалы катышуучуларды сыйлаш керек да. Жок, мен мисалы кандай кийинем, эмне кийинем, анын иши эмне, мен өзүм билем да, туурабы? Ошону мен шылдыңдагансып сториске киргизип койду, сторисинде канча адам көрөт. Анан Тилек жөн менен жазды да, алып койчу депчи. Анан Тилекке жакшы эле ответ берип коюптур. Андан кийин мен билген эмесмин, бул экөөбүз ал кезде эки жактуу болчубуз. Андан кийин мен өзүнчө жаздым магачы. Аселя алып койчу депчи, анан экөөбүздөн бара-бара ошентип уруш чыкты. Мен учурда ошо Тилек ооба мени жакшы көрбөйт. Мен просто мындай болгондо, ошол учурда мен Тилек жакшы көрбөйт окшойт. Мен көбүрөөк жакшы көрөт окшойм. Мен жөн эле бияктан аракет кылып атат окшойм деп. Бул жактын мага кылган аракетин байкаган эмесмин да. Башында байкаган эмесмин. Андан кийин уже көчөдөн баштап эле мен уже аябай серьезно кабыл алып баштадым да. Ошол убакытта жиним келип Аселяга ошол кезде баягы жакын сөзчүбүз да, айтып алган болушум керек. Анан ошону эфирге чыгарып атат да. Өзүң айттың го, сага ошо элге жаман көрүнүп айтпайм да, мен быс мыйып алып ишти бүтүрөм да деген смсиң бар менде. Саламатсыздарбы? Азыр. Жок, мындай да. Чындыгында ошондой да, сен көп нерсени ачык айтасың. Ошо пус мыйып бүтүрбөйм да, зато ичинде кирим жок. Сага ошо бөлүп калбаган алмаган. Сүйлөп атам, кое тур. Көп катышуучуларга сен жаман көрүнүп аласың да, көп нерсени ачык айтасың да, Айдостун проблемасын айтып саласың да, баары турат. Нурлан байке, мына Тилек, баардык балдардын проблемасын айтып коесуң да. Андай нерсени отуруп туруп жайлайсың го, өзүң жазсаң болбойбу. Эмнеге Тилек айтасың? Эмне кылыштым мен? Эмнеге Тилек мага жазат? Мындай кылайлычы. Бул жерде түшүнбөстүк болуп калыптыр. Нурзаданын айтуусу боюнча, сиздин сезимиңиз боюнча биринчи Тилек жазды, анан кийин Нурзада жазды деп атпайсызбы? Экөө чогуу отуруп, Нурзада жаз деп буга айткандай кылып түшүнүп калыпсыз. Бул жакта түшүндүрдү. Болгон эмес. Ооба, экөө эки жакта болгон экен. Бул болгону ошол күнү сүйлөп коеюнбу? Ооба. Бул бири-бири сыйлаша алабыз, сүйлөп атканда мен бузбай элем. Болгону ушул күнү бул экөө жакта болуп калыптыр дагы. Бул өзүнүн кызына, девушкасына болушуу же коргоо жагымсыз болгон учурду жокко чыгаруу максатта сизге жазыптыр дагы. Анын жазганын билбей эле бул дагы жазып алыптыр. Ошон үчүн сизге эки жактан мындай чабуул жасалгандай болуп сезилиптир. Менин түшүнгөнүм боюнча ошондой болду беле? Эмнеге? Эмнеге антип айтып атам?
Бул ошол күнү экөө маркетте жүрөт болчу, историясын салып аткан. Ошол эле убакта Тилек мага жазды да, ошон үчүн экөө чогуу болчу. Ошон үчүн билгенимден Тилек эмнеге мага жазып атасың, Нурзада өзү жазса болот го дедим. Нурзадага жаздым да ошентчи. Ошол сурооңузга жооп кайлы. Жок, ошол убакытта маркетте болчу деп атпайсызбы? Ошол убакытта ооба ошондой болчу. Мага керектүү нерселерди алып берип эле, үйгө жеткизип коюп эле кеткен болчу. Анан жолдон жазган ошол убакта Тилектен мага смс келди да. Ошо аны мен билбейм да, мен билбей жүргөндө сага биринчи жазыптыр. Ооба. Андан кийин мен сага жаздым. Анан сен мага кайра Тилекти ортого кийлиштирип деп атасың. Азыр ооба болду, бул жөнүндө түшүнүктүү болду. Азыр Асель айымдын өзү жөнүндө азыр бул жакка чыгарып дагы оюңуздар болсо кенен айтсаңыздар болот, кылык жооптарын кенен талкууласаңыздар болот. Азыр сиздердин мамилеңиздерди жыйынтыктап коелу. Бүгүнкү азыркы эфирден, азыркыга чейинки сүйлөшүүлөрдөн сизден дагы бир кандайдыр жаңы ой алдыңыздарбы? Мамилеге эмне каршы чыгып калышы мүмкүн экен деген жаңы сабак алдыңыздарбы мындайча айтканда? Албетте, ооба алдым. Кандай сабак алдыңыздар? Эң негизгиси мамиледе кандай өйдө ылдый болбосун, экөөбүз ич ара чечишибиз керек. Өзүнчө эч кандай эч кимге, туугандарга, досторго эч кимге айтпаш керек. Өзүбүзчө ич ара чечишибиз. Бул негизи эле бардык жуптарга тиешелүү, баягы улуу, жашуулуу, тажрыйбасы көп адамдар да айтып калат. Үй бүлө кыз жигитсиңерби, үй бүлөсүңөрбү, ич ара болуп аткан жеке мамилеге. Бирок ошол учурдачы баягы жан дүйнөңө өйт да бөлүшкүң келет, айткың келет, ошентип айтып алышы мүмкүн. Бирок ал сөзүң экөөңөр табышкандан кийин кайра өзүңөргө каршы болуп калышы мүмкүн да. Үй бүлөдө дагы келечекте ушул нерсени эске алып, мамилеңиздерди жакшы жакка улантыңыздар, Сөз. Бул нерседе аябай сабак алып атабыз. Биз урушуп кетсек да, таанышып кетсек дагы анын ичинде көптөгөн сабактарды алып атабыз. Биз ошонун аркасы менен биз наоборот жакындап атабыз да. Анда баары эле сон болуп атса анда бүт баары башкача болуп калмак. Бул жерге Нурзадага да айтам, жаманы мен болоюн, жакшысы сен бол деп айтам. Карасы мен болоюн, агы сен бол деп мындай. Сенин намысың менин намысым да. Эртең туура эмес нерсени мондо жүктөп кое турган болсо, Аселдей болуп, ал нерсе мага деле тиет да. Билбейм, ал үчүн мен да күйөм. Мен айтам анан. Бул нерсени алып койчу. Деп айттым да. Алып койчу деген эме да. Жазып кой, аны мойнума алам. Алып койчу дедим да. Бул жакка чыгарабыз сени. Анан сен эми мага болгон ответиңди айтып эле койгун, эми ал уят болуп калат. Айта бериңиз, беймарал. Мен айтпайм андай. Просто мен сага тең келгим да келбейт. Мен эркекпин, сен. Ошо тең келгениңиз ошол болду, Тилек мырза. Сиз жазбашыңыз керек болчу. Бул кыздардын өз ара иши болчу. Нурзада өзү жазса, мен сразу алмакмын. Бул жакка чыккан Тилек, Аселя бул жакка чыккандан кийин ошол темаңыздарды кайра козгоңуздар келсе козгойсуздар. Азыр экөөңүздөр мамилеңиздер жөнүндө жыйынтыктуу сөз кандай болуп уланат? Бизге жакшы, мындан ары карай дагы жакшы болуп уланат. Жакшы болуп. Болчуңар болсун анда. Өтүңүздөр. Урсат. Не болду Айдос? Бир нерсе айтайын дегем го. Азыр Аселяны чакырып алчы, кел ого Аселя. Жана Гүлназ айым. Аселяга дагы кол чап коелу. Отуруп туруңуз, азыр Айдос. Гүлназ айым уруксат болсо ба Тилек менен Нурзадага айтайын дегеним. Негизи эле биз баягы кыргыз балдарыбыз да. Анан өзүбүздүкүн биз окуп алсак, уят да бул нерсечи. Келинди келгенде көрөсүң дейт, кемпирди өлгөндө көрөсүң дейт. Көрө көзөр болосуң, сүйлөй чечен болосуң дейт да. Анан могу мамиледе өткөн кезде негизи мен да ар бир адам өзүнүн башына түшкөндө бул түшүнөт экен да. Анткени мен да мамиледе жүрөм, эл эмне дейт, минтет деп мындай сылык мамиледе мындай кылдаттык менен мамиле кылып калат экенбиз. Бирок Нурзада менен Тилектин мамилесине мен чындап мындай ичим жылыйт да, экөөнүн көрүп. Анткени мен булар менен чогуу жүрүп калабыз, чогуу видео тартып калабыз. Мындай булардын мындай ар бир аял кыздар ушинтип сыймыктанат болуш керек. Мындай эркек күйөөмдүн мындай көз карашынан түшүнүшүм керек депчи. Булар көз менен сүйлөшүп коет да, бизге жеткизбейт. То, что биз ичибизден нерсени айтайын десең эле булар көз менен сүйлөшүп коет. Анан кээде туруп ичимге өтө булар эмне роботпу, бири-бирине флешка салып алганбы деп чындап келгендечи. Анан айтайын дегеним, булар кандай гана жолукпасын, кандай нерсе болбосун, силер чындап бактылуу боло бергиле. Мен тамам ооруп калыптыр. Анан Асель менен Нурзада урушуп кетсе, анан ушул урушуңардычы Асель менен просто айтайын дегеним да, мындай группадан урушасыңарбы, Инстаграмдан урушасыңарбы, ушул эфирге ушуну жарыялай эле болачы. Аны өзүңөрчө. Сиз менден калышпайсыз го, айткандан сүйлөп эле коңузчу сиз. Сага вообще сен
сага вообще сөз жок да сел. Сөз жок па, анда сүйлөөң болду, отура бериң, Сөзүңүздү тилек менен Нурзадага жыйынтап Буларга бактылуу койсоңуз. кааладым, Гүлназ айым. Азыр Аселге өтөйүн. Аселге мен өтсөм уруксат бересизби? Уруксат. Рахмат. Гүлназ эже. Чынара. Кутман кеч кандайсыздар баарыңыздарга? Аябай эфир кызыктуу болуп атат го. Сүйлөгөнү микрофон жетпей атат го. Тилек менен Нурзаданы көптөн бери биз баарыбыз билебиз. Эфирден гана, съемкадан гана көрүшөбүз. Анан сырттан бар катышуулар менен көбүнчө кезиге албайм. Бирок башында Санжар дагы ишенген эмес, Санжар. Мен дагы мындай сырттан дос катары болушу эко. Бирок азыр келип ошо өздөрүнүн апасы менен кандай сюрприз кылганын Тилек айтып бергенде мен кадимкидей жүрөгүм жылыды аябай. Себеби ар бир мырзанын андай нерсе оюндан келе бербейт. Ырчы болгон учурда дагы, тамада болгон учурда дагы ошол нерсени айтпай кылуу бул дагы эрдик. Тилек азаматын ошого экөөңүздөр мындай мамиленин үстүндө иштегенде азыр кандай сабак алдыңар деп Гүлназ эже айтып кеткендей эле мен ушул ар бир мамиледе өзү уруш болот, и это нормально. И ошол нерсени Адилет мырза дагы айтпай эле койсо туура болмок дегеним, дос катары. Эфирге чыгарбай эле койсо болмок да, эми досу катары ичиндеги ошол моментте айта алды окшойт да. Эми андай нерсени азыр Нурзаданын көңүлүн түшүрүп, экөө аябай сонун уже табышып, сонун сюрприз кылып, жакшы эмоцияда келип бөлүшүп атканда бир аз туура эмес нерселер болуп кетти деп ойлойм. Ошол менин жеке оюм. Бирок экөөңүздөр эч кимди укпаңыздар. Канча деген уже эфир болуп атат. Ар бир сынодон өтүп келатасыздар да. Ошого мамилени куруу оңой эмес, мамиленин үстүнөн иштеш керек. Только алдыга. Бактылуу болуңуздар. Ооба, бардык бүгүнкү ортого чыккан жуптарыбыз болобу, катышуучуларыбызды жакшы, позитивдүү, жакшы маанайда жыйынтыктап, андан арыда жакшы болуп уланып кетсин деген ниетте жакшы, позитивдүү кол чаап коюңуздарчы экөөнө. Тилек менен Нурзада азаматыңар жакшы уланып кой. Эми Аселияга өтө турган болсок, биринчи эле маалыматтан баштайлы. Аселге өткөнкү чыгарылышта Марлис деген мырза, мындай олуттуу мырза келген экен. Мен эфир аркылуу көрдүм. Бүгүн эмнегедир жалгызсыз, эмне болду бир жума ичинде? Бизде мамиле токтоду. Марлис мырза жумушума байланыштуу келе албайм деген. Редакторго голосовой жөнөтөм деген, жөнөттү, жөнөтпөдү билбейм. Негизи. Экөөбүз чайга чыктык, ошол күнү эле чайга чыктык, бирок ар кандай темаларда сүйлөштүк, үй бүлө жөнүндө талкууладык, бирок эч бир темасы мага кызыктуу болгон жок. Эч бир темасына кызыккан жокмун да. Мени өзүнө тарта алган жок. Бир да сөзү менен өзүнө багынтыра алган жок. Биринчи жолукканда эле, чайлашканда эле. Даже биз элементарный эмени да сүйлөштүк. Кесиңиз эмне деп сурадым да, сурасам окуган эмесмин деди. Анан азыр деле кече эмес окугуңуз келеби, өзүңүз үчүн билим алгыңыз келеби десем, ал билим мага эмне кылып бермегиле. Ал дипломдо канча акча тапмак элем дегендей эле мындай эле карап койду да. Мен айттым, жумушу бар бекен бирок азыр? Жумушу бар экен, ооба. Анан мага айттым да, сиз барып окусаңыз өзүңүз үчүн окуйсуз дедим. Балдарыңыз да билимдүү болуп чыгат дедим. Ошол нерсе жагат дедим. Сиз сөзсүз ошол кесипте иштеңиз деп мен сизди мажбурлабайм. Болгону өзүңүз үчүн билим алсаңыз мен сүйүнөм дедим. Ата-энеси билимдүү болсо, балдары да тарбиялысы жакшы чыгат деп айттым да. Айтсам ошол тараптардан биз келише албадык. Чай ошондон токтоду караганда. Рахмат. Багы голосовой жибер дегем, жибердиби, жибербедиби билбейм деп атпайсызбы? Келиптир. Үн, SMS билдирүү келиптир. Ооба, ал жакта эми ачуу чындык, мындай кагазга ороп айтып кое берейин. Сиз жөнүндө башкача ойдо келген экен, такыр мен ойлогондой эмес экен деген маанини камтыган SMS келиптир. Мен күткөндөй, мен издеген кыз эмес экен. Мен ошон үчүн эфирге деле барбай эле коеюн, сиздерден, баарыңыздардан, катышуучулардан, көрүүчүлөрдөн кечирим сурайм. Эч нерсе бизде болбойт экен, мамиле эч кандай. Мен ошого көзүм жетти, ошон үчүн келбей эле коеюн деп кечирим сураптыр. Ооба, айтты, ачыктыгыңды баалап эле келгенмин дедим. Бирок азыр чайлашканда жаккан жоксуң деди. Анан ошо өзү деле айтты. Демек өзүңүз окшош ачык эле мырза экен, э? Ачык сүйлөштүк. Ошол күнү эле бай болду да. Анан сиз азыр сөзүңүздөн улам ой келип атат. Кесибим жок десем окубайсызбы дедим деп атпайсызбы? Ал сиз эми келечекке болгон, жолдошуңузга болгон каалооңузду айткан чыгарсыз да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн жашоо образы бар да, өзүнүн ойлонгон пландары, максаттары бар. Мисалы, сиздин кесибиңиз ким эле? Мугалим.
мынандай сыяктуу эле болуп угулду да мага. Мугалим болсоңуз, мага мугалим жакпайт, сен медицинага эле тапшырып койгойсуңбу? Биздин үйдө врачтар жок, же болбосо медик кыздар жагат эле. Ошентип эле койбойсуңбу? Медик болсок жакшы да кыздарыңдын кийин уколдойсуң дегенге окшош. Ал ошондой түшүнүп калды окшойт анда. Негизи анан дагы бир маалымат, бул да маалымат редакциядан мен алдын ала алган маалымат. Сизге чынында эфир башталганда, ушул сезон башталганда, алгачкы эфирлериңизде аябай көп талапкерлер сизге каттоого алынган экен да. Талапкер болуп келем деп. Бул жагы жакшы жаңылык, бирок өкүндүрө турган жагы бар. Ал жагы азыр сезон аякташына аз калгандан байланыштуу. Сиз бул талапкериңиз менен 2 жолго түшкөнүңүз редакция жеткендиктен бул эфирге ошол талапкерлердин бардыгы көңүл буруусуз калбасын деп редакция бардыгы менен байланышып, бирок бардыгы окшош жок деген, барбайм деген жооп беришиптир да. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз өзүңүздүн оюңуз боюнча? Может, башында бир аз кызыкты, анан характерин жакпай калгандыр. Может, жактырбай калгандыр. Ачууланып сүйлөнгөндө, элдерге сөз бербеген эле бар инаңда. Ошо себептен, может, бул кыз болбойт, катын болмок беле деген ою келди окшойт да. Ошон үчүн келбеди. Өзүңүздүн оюңуз боюнча кандай деп ойлойсуз ушул жаатта? Менин оюм боюнча, мен эч нерсени жашырбай айткан, өзүмө тыңгысмын дейм. Анан буну эч нерседен уялбайм, айтамын. Ал ою мен үчүн эч нерсе эмес, мен үчүн. Бул дүйнөдө эң бекер нерсе адамдардын ою да. Өзүңдү сындырып коесуң, аларды ойлосоңчу. Мен ошон ойлойм. Мен кандаймын, ошондой дальше астыга жыла берем. Жаман тарапка эмес, астынан жакшы тарапка. Ошол турганыңыз боюнча кабыл алган адам чыгат, жолдош чыгат деп ойлойсуз, күтөсүз, Буюрса күтөм. А сиздердин оюңуздарча? Менин оюм жеке, кечиресиңер. Я прекрасно Аселди түшүнүп атам, Аселди түшүнүп калдым, бирок дагы бир ошол Асел менен бир чайлашууга чыгып келсем деп атам дегенсиз. Да. Буяка эле мондай эле барып отуралы эле, Аселка, ты понимаете, прекрасно. Отур деген жок го? Отура берем да. Я, наверное, Аселди аябай жакшы түшүнгөн. Мен болушум керек. И вот ее рофлы, приколы и все остальное. Я пойму прекрасно. И Асель, сен бирок каршы дей айтасыңбы, айтпайсыңбы, бирок азыр буяктан баары билет болуш керек. Бул жерден кечиресиз, Бакыт, сен өткөн эле эфирде Асель сезимим жок деп айттым. Сезимим жок деп азыр эмне болуп атасың? Эмне сен эмесиң, бир өчүп жанасың, кандай? Анан машина өчүп жангандай эле да. Моторго машина алмаштырып алса, ошондо өчүп жанып калдым, бирок ключ сенде болуп атпайбы сендечи? Ошо ключ сенде болуп атат, ошо билип калдым ошондо элечи, байкап калдым анан. Балким деген сөздөр бар да. Сиздин жообуңуз, сурооңузга жоопту шашпай алып берсек болобу, бир микрофон берип турсаңыздар. Азыр Асель боюнча бул жакта катышуучулар өздөрүнүн оюн айтайын деп атканда, Нурзада. Негизи Бакыт, сен бир аз шашылып жатат окшойсуң. Анткени Асель мындай чукуганды жакшы көрөт экен го. Мен деле чукуп коеюн анда. Негизи өткөндө отурушта Даниэль деген катышуучу бала бар бизде. То есть талапкер, бывший талапкер да, Аянанын мурунку бывший талапкер деп койсом болот. Анан ошол отуруштарда, например, каждый отуруштарда ошол Даниэль келет да. Анан Асель ушундай жагың барбы билбейм, мындай ар бир балага жабыш бересиң го. Именно ошо Даниэльге дагы аябай жабышасың да. Качан жабышты? Мен көрүп эле жүрөм, мен көрүп байкап эле жүрөм. Сүрөт барбы, видео барбы? Сүрөт жок, бирок көрүп эле жүрөм. Мен өзүм факт. Сен өзү көргөн нерсең айтпайсың, сен пысмыя алып боюңду токуп отура бересиң. Сен Даниэльди өлө жакшы көрөсүң, билбейм, мындай аябай жабышасың да агачы. Анан Бакыт, сен ойлончу жакшы. Мен жакшы көрсөм, мен ачып эле айтам, мен жашырбайм, сразу беттен алам. Ушул жерде мен бир нерсе айтып кетейинчи. Аселге да таң калып атам, Бакытка сага эми сөз жок да. Асель, мындай сен айтып атпайсың, мен өзгөрбөйм, анан ушул бойдон калам депчи. Адам өзгөрүш керек жакшы жаккачы. Сен башында айтып атпайсың. Сиз өзгөрүп атасыз, Нурман. Башында жакшынакай эмес болчусуң. Башында сен жакшыбыз болчусуң да. Сен өзгөрүшүң керек жакшы жакка деп ойлойм. Анан Бакыт, сен эмне көңүлүң калган жокпу? Жок, мындай болот. Кайра эле сунуш кыла бергенде. Жок, мындай болот. Эгерде сен аялыңды өкүм сериал болуп кеттиң го. Жок, эгерде сен аялды жанатта гүлгөн саат бакчадай калай карап турсаң, ошону сугар дейт да. Анан мен дагы бир сыра болсо. Сизге сораңга аябай көп убакыт берген го Асель. Асель көп убакыт берген жок да мага. Бердим го. Канча убакыт бердиң? Ушунча эмеңди кечирип, ушунча убакыт бердим го. Кечирим болуш керек да, бирок адам алыс турабы? Эмне кайра кечирген сайын кыла берет экенсиң, эмне кылдың? Эмне кылдың? Мисалы, мына бизде Даниэль жөнүндө сөз чыгып кетти.
Значит, мен башында эле тура эле көз караш болчу экен да. Билбейм, мен сенин өзүң көз карашың, мен сага эсептей дей албайм. Өзүң оюң бар, өзүң көз карашың бар. Чындыгында сыртта Даниэль экөө жакында. Так что жакшылап ойлон. Азыр мындай кылайлычы, мындай башаламандык кылбайлы. Бакыт мырза, кадамыңызды биз баалайбыз. Чынында барыңыздар өзүңүздөрдүн бактыңыздарды табыш үчүн келгенсиздер. Бирок Аселден азырынча бир мындай жакшы жооп болобу же каршы жооп болобу белгисиз болуп атат. Ошон үчүн бул жака баягы чайга чыга тургандар же чайдан келгендер отурат да жогу жуп болуп. Сизден сурансак болобу ордуңузга, Анан жообун алып беребиз бирок аягына чейин, Макулбу? Макулбу? Келиңиз. Жообун сөзсүз түрдө алып беребиз. Азырынча буга чейинки темаларды айдоос. Ассаламу алейкум. Бир нерсени айтып кетиш керек болуп атат Гүлназ айым. Негизи ушунча токтогонун барыбыз көбүз да. Анткени бизге жеке баракчабызга жазганда элдердин баары айтат да ушундай депчи. Биз эми адамдан 100 болуп калдык. Ушул НТС Бижоловго рахмат, 4 жашар балдар көрөт экен. Биз айтышыбыз керек да ачык нерсеничи. Кече эле тиги Амир Темирдин баласы деп алтын бешик деп Шералыны хандыкка тургузган да. Анан үзүппей ошонун маңдайына чокоюн илген да. Кече эле сен жылкычы элең, азыр кимсиң депчи. Айтайын дегеним, баарыбыз билебиз да, мерде катышуучу баарыбыз билебиз. Асел биринчи эфирге келгенде кандай эле, азыр кандай болуп жатат. Бул нерсени айтышыбыз керек. Анан бири-бирибизге жөн эле симпатия кармаган, анан жүрөгү ооруп калбасын деген бул болбойт. Анткени бизди жалпы кыргыз эли көрүп атат да. Аселя, сен жаңы келгенде мен негизи айрым адамдарга айтып калам да, Аселя ушундай кыз болчу депчи, алар ишенбейт да. Аселя вообще башка кыз болчу, жаңы келгенде. Ишенбесеңер, Аселянын жана өзүнүн талаптарын айткан видеосун көрсөңөр да түшүнөсүңөр кандай кыз экен. Азыр сен Аселя кече бизге сага талапкер келди. Таластык бала келди. Ал жок, сен азыр бул жерде отурасың. Чайлашкандан кийин уже сени билип атат да, кандай болуп кеткениңчи. Просто айтайын дегеним, алтыным. Алтындан ичсең дагы сен өзгөрүлүп атасың да. Как она есть болчу, Аселя, эмне болуп атасың, мен сага түшүнбөй атам да. Мен ошол эле Аселбин. Убакыт өткөн сайын адамдын характерин билип баштайсың. Адам эч качан өзгөрбөйт. Ошол эле болот, барган сайын адамдын кандай экенин үйрөнүп баштайсың. Ошол эле. Менин чыныгы жүзүмдү көргөн болсоңуз керек. Ошол эле. Мен баягы эле Аселмин. Кептин учугу Аселге башында талапкерлер аябай көп катталып, бирок азыр эмне келбей калды деген суроо болбодубу? Балким жакпай калгандырмын дейт да. Анан көпчүлүгү бул сөз бербейт экен, сөз жебейт экен, анан ажылдай берет экен деши мүмкүн да. Ошондой сапаты бардыр ооба балкимчи. Бирок бул деле айым, бул деле аял да. Мисалы экөөбүз контент тартып чогуу туруп калабыз, анан калайсың калбайсыңбы сүйлөшүүгө туура келет, бирдекелерди айтып калат. Анан буга делечи Асел ук. Отур мондай десең угат да. Мондай кыл десең кылат да. Менче ошондой бир адам болбогон үчүн, айланасындагы мырзалар ошондой нерсени кыла албаган үчүн анан Асел аларга ашып түшүп сүйлөп аткандыр да, менин оюмчачы. Аселге мисалы коркуп ажылайт экен, беттен алат экен башка деп деле коркуштун кереги жок. Эгерде өзүнө ишенген, мен аялды ордуна коя билем деген мырза болсо, Асел менин оюмча мыкты жубай чыгат да. Ой, рахмат чоң. Жакшы сөз уккан жакшы экен. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга? Чындап эле мен дагы ошо байкап жүрөм. Өткөндө Чынар эже дагы эфирде айтып кеткен да. Эркек баш ие турган эркек болсо баш ийебизби деген сөз кеткен да. Ошол сыңар эле Асель айым дайыма Адилет мырзага кайрылып атканда, Адилет мырза менен иш алып барып атканда Адилет мырзанын бир сөзүн четке какпастан кунт коюп угат да. Бул сапат Асель айымда бар. Жана Асель айым экөөсүнүн ортосунда жакшы мамилебиз бар. Мен ошондон Асель айымды сыйлайм. Ал эми айтып атпайсыздарбы? Башында жөнөкөй болчу депчи. Мен башында албетте бул жакта болгон эмесмин. Сырттан көрүп, эфирден көрүп жүргөндө мен башында эле Асель айымды ушундай көргөм, азыр турпатында эле. Просто ошол убакта биз балким кийинген кийимине же болбосо өңү түсүн, макияжына карап, ошондой элестетип алганбыз да, образыбызда жөнөкөй бир адамдычы. Чын-чынында эле ушундай болгон болчу деп ойлойм да. Билбейм башка. Сиздин жеке оюңуз. Рахмат. Аделя. Эми ар бирөөбүздүн темпераментибиз бар эмеспи? Ошого жараша кылык мүнөзүбүз бар. Ал табигый нерсе. Анан мен сизге суроо бергим келген да, сиз жигит менен жолукканда сиздин эмеңиз, кесибиңиз эмне деп сурадым деп эдиңизби?
окуган жоксузбу депчи. Сиз каалаган мырзанын кесиби кандай болушу керек? Өзүнө жаккан кесип болсо болду, бирок окуган болсо жагат мага. Билими болсо өзү үчүн. Потому что балдарына билим бергени эркекте да билим болуш керек деп ойлойм да. Анан ал менин кесибим сурагандан кийин мен аныкын сурадым. А мен туруп эле кесибиңиз эмне деп сураган жокмун ал мырзадан. Да, туура айтасыз. Баары бир эркек кишиден балалуу болгондон кийин эркек баланы эркек киши тарбиялайт эмеспи? Ошого байланыштуу туура эле суроо. Бирок жогорку билимби же средний специальный дагы болобу? Средний, айырмасы жок, бирок окуган болсо өзү үчүн билим алган болсо, ооба. Рахмат. Санжар. Именно ушул билим жакка такалып кете турган болсом, билими барбы, окуганбы, жокпу деп ушул нерсеге караган мен оюмча туура эмес деп ойлойм. Анткени окуп туруп, окууну бүткөн, бирок ошол жакта эле коридордо окуган адам болушу мүмкүн. Бирок окуу жайга тапшырбай, бирок китепкөй болуп, китеп окуп, жана ошондой эле андан дагы билими бар адамдардан дагы билимдүү, акылдуу адамдар дагы болот да. Окууга тапшырбай туруп ийгиликке жеткендер дагы бар. Жакшы тарбия бере алгандар бар. Ошондуктан Аселге айтып кетмекчимин, мындан кийин мисалы талапкерлердин билимине көп маани берүү бул бир аз катачылык деп ойлойм. Аделя да кошумча бар экен. Менин мугалимим Елена Юрьевна мага мынтип айтчу да. Эң биринчи разницасы жок. Навайчы болобу, токарь болобу, депутат болобу. Главное, сен кечинде үйүңө келгенде ал адамдын башына өзүңдүн башыңды коюп, мындай спокойно сезсең, ошол эң негизги деп айткан да. Ошого байланыштуу мен дагы Санжар мырзанын сөзүнө кошулам. Просто айтайын дегенимчи, Аселе, сен тиги келген, сен чайлашууга чыгып атасың да. Анан сиз окудуңуз беле, окудуңуз дегенде сен анын апасы эмессиң да, биринчиденчи. Ал жашоо турмушта окуган. Мисалы мен жашоодо мен вообще окуган эмесмин да. Прям физика, математика 0 болчумун да. Бирок мен азыр мисалы супер сантехникмин да. Ал нерсе пайдасы тийген жок. А эмнеге ошол баланы ошентип чүнчүтөсүң да, мындай жашынакай бала. Мен билдим келгенде элечи. Ал бала кирип келгенде эле сага жаккан жок. Ар бир адам фантазиясы бар да. Мага ондай адам кирип келет депчи. Ал жөнөкөйлүгү менен кирип келди да. Анан эгер мындай акылы бар кыздар ошол баланы кармап калат, минтип калат. Сен просто тетиякта учуп жүрөсүң да, саал эле түшүп көрсөң монтипчи. Бир нерсе айтса эле жакташасың, башка нерсе кыласың, Аселе. Мындай какана эс эле болду да. Кече келгениңде биз деле билебиз го. Ошондой эле болуп кой алтын мындай. Эмне кыласың ал күйөөңдү окутуп? Ага жооп берди Айдос мырза. Сиздики кеңеш катары экен, бир тууган катары. Окудуңбу, элестетсеңиз, мисалы жайды мага келди да, мага келип окудуңбу десе мен айтам да, окубайм депчи. Каяктан окуйсуң? 30га чыгып калдык биз азыр. Кошумчалап кетсем болобу, Гүлназ айым? Мен бияк менен сүйлөшүп атам. Кошумчалап кетсем болобу? Аселя жооп берип койсунчу. Ар кимдин өзүнүн талабы бар, Айдос мырза. Мен талабыма ылайык окуган болсо жакшы дедим. Балдардын тарбиясына өзү үчүн билим алса, баласына жакшы тарбия берет деген оюмда эле жеттим. Сенин талабың, мен ал окуун минткин деп мен аны заставить эткен жокмун. Бирок мондай эле айтып койдум. Окуунун эрте кечи жок. Мен деле окуума жөнөтпөй койгон болчу күйөөм. Мына азыр кайра башынан окуум тиктеп, кайра окуп жүрөмүн. Ооба сабакка барбай атам, бирок аракет кылып атам деп ошентип айттым да. Өзүмдүн оюмду жеткирдим. Жаман оюм жок, сен окушуң керек, сен минтишиң керек деп да айткан жокмун. Просто ушундай эле разговор болду ортобузда, сүйлөштүк болду. Айдос. Уруксат болсочу, Аселя ушул жерде отуруп айтканда, биринчи чыгарышта эсиңерде болсо, именно ушул жерге отуруп айтканда, мен бир жолку деле көрбөйт болчумун, апам жиберди да. Эптеп эле эрге тийип кетсем болду деп келген болчу. Эми ошолдогу талабың кайсыл, азыркы талабың кайсыл? Талап өзгөрөт, Айдос мырза. Не үчүн ошол? Эмнеге өзгөрүп атасың? Туруп, мага мондай адам керек экен деп ойлоносуң да, турабы? Күндө ойлоносуң, күндө жакшы адам болгонго аракет кыласың. Талаптар да ошого карап өзгөрөт. Сен күнүгө жакшы адам эмес, сен жаман адам болуп атпайсыңбы сен? Эми сага зыян тибесе болду, Айдос. Эмне болуп атасың сен? Айдосту аябай таарынткан жайы бар окшойт Аселдинчи.
Эми бул оюм. Анан баягы окуу, билим алуу маселеси аябай талкууланып кетпедиби? Мындай сөз бар го, билим алуу үчүн Кытайга чейин болсо да бар, адам бешиктен кабырга чейин билим алыш керек депчи. Менин оюмча, диплом же бир кесиптин сертификаты бул адамдын билимдүү экенинен кабар бербейт да. Маселе ушул жерде турат. Мен дипломду алдым, мен мектепти бүттүм, демек мен билимдүүмүн деп ойлойт да. Азыркы заманда билим күнүгө алмашып атат. Жаңы технология, мурунку 1 жыл мурунку, 2 жыл мурунку, даже 1 ай мурунку билимдер эски болуп калышы мүмкүн да. Ошого биз ар дайым билим алуунун өнүгүүнүн өсүүнүн үстүндө болушубуз керек. Анан диплому бар экен, демек билимдүү экен деген нерсени алыс болушубуз керек да. Ушуну айткым келди. Анан жалпы жонунан ушундай ооба. Мен оюмду тунук түшүнбөдүңөр окшойт. Баланын тарбиясына бир эле эне эмес, ата деле милдеттүү. Билимди болсо берет да баласына. Ушундай мааниде айтты. Туура эле. Сиздин айтканыңыз деле туура, сизге жооп болуп атканы деле туура эле мааниде айтып атат. Мындай дипломго же ошо бүтүргөн жогорку окуу жайына карабаңыз, андай окубаса деле балким анча-мынча окугандарга караганда билимдүү болуп калышы мүмкүн деген сыяктуу ой айтып атат да. Нурзада. Бул жерден Айдостун айтып кетпеди, ошо Айдостун сөзүнө мен 100% кошулам да, негизичи. Анан Айдос сага кеңеш катары айтты, мен да сага кеңеш катары айтайын. Адамды эч качан кемсинтпе. Бул сенин эң жаман сапатың. Ошол себептен балким сен талапкериң кетип калды сенин. Сен аны кемсинткен үчүн. Сага кеңешим бар. Ошондой эле сен жаңы келгенде үйүң барбы, машинаң барбы, эмнең бар? Багып кете аласың, мени сүйлөшүп отурдук. Жок, сен жаңы келгенде талапкерчи, үйүң барбы, машинаң барбы, багып кете аласыңбы? Ооба, сурайм да. Сен деле айттың, үйүңүз болсо болду, жашай берем, төрөп жашай берем дедиң го. Мен деле башында кандай талабым болсо, ошо боюнча жүрөм. Мен сага окшоп, мен өзгөрүлбөйм да. Эми көрөбүз. Экөөңүздөрдүн жана тема жана экөөңүздөр бул жакта отурганда ошондо башталган экен, мындай пикир келишпестигиңиздер, мурда жакшы сүйлөшкөнүңүздөрдү билчүбүз. Негизи баягы жашоо күзгү да, бумеранг деп коет да. Кээде өзүңдүн кылганыңды өзүң байкабай каласың да, Селя. Мен бүгүн эле ушул эфирден байкаганым, бул экөө бул жакта отуруп, сиз ал жакта отурганда, сиз Нурзаданын мындайча айтканда сырткы келбетиндеги айыбын ачып, жалпы элге чыгарыпсыз да, менин түшүнгөнүм боюнча. Бардык адамды ошо өзүңүздөй кабыл алышыңыз керек. Мен ушинтип чыгарып койсом, Нурзаданын абалы кандай болуп калышы мүмкүн деп, ушул эле мен ушул эле эфирде отуруп түшүнүп атам да. Ошол эле нерсе кайра күзгү болуп өзүңүзгө чагылып атат да. Ошол жөнүндө сиз ошол стористи жүктөп атканда ойлондуңузбу? Балким негизи кемчилдиги жок адам болбойт да. Идеалдуу бир гана жараткан деп койсок болот да. Кандай ийгиликке жетпей эле, кандай нерсени багындырбай эле, бардыгыбызда кемчилдик болот. Бирибизге сырткы келбетибизде болушу мүмкүн, бирибизге ички дүйнөбүздө, бирибизге билим, бирибизге дагы бир жерде болушу мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда баягы бирөөнүн кемчилигин, айыбын ачкан бул жакшы сапаттарга кирбейт деп ойлоймун да. Ошол учурда ойлодуңузбу ошону жүктөп аткан ал стористин максаты эмне болчу? Мен дайыма эле сторис жүктөйм. Даже бакыт менен жүргөндө деле бакыт чачын короско окшотуп атырды. Жок, бакыт менен жүргөндө боло берет эле. Анткени мамилеңиздер бар эле. Ооба. Бири-бириңизди тамаша Даже Бегайымдын да бут кийим, Бегайымда бирде ошондой босонушка мемеги болуптур. Аны деле жүктөгөм. Бегайым ага таарынган деле жок. Наргизага деле айткам ал сөздү. Наргиза да ошону кийинип алган экен. Именно ошо Нурзаданы белгилеп киргизгенде Нурзадага жакпаптыр. Бирок Нурзаданын өзүнөн күткөнмүн да. Өзү жазса мен сразу өчүрмөкмүн. Бирок өзү жазбай, тилекти сиз анын жазышын күтүш үчүн эмне максатта жүктөдүңүз ошону? Жазышын күткөн деле жокмун да, мындай караганда тилек внезапно жазды да, өчүрөй депчи. Анан тилек жазбай эле Нурзада жазса мен сразу өчүрөт элем го деген ой болду да менде. Экөө кыз жигит да ошон үчүн. Тилек жазса деле өчүрөт болчу аягына чейин. Тилектин жазганы мага жаккан жок дагы. Тилек эми бул менин историям, өзүм билем эмне салышты дедим. Анан аркасынан Нурзада жаздым. Өчүр деп уже сөгүнгөн эмелер кетти. Анан сөзгө келип мен да жиним келди, мен өчүрбөйм дедим. Өчүргөн жоксуз аягында? Өчүргөн жокмун. Бул жерде Нурзадабы же менби, бул жерде баарыбыз бир мамиледе болуп аткан экөөбүз бир эле адамбыз да бул жердечи. Бул нерсе мага катты тиет. Сен мынтип аякта мындай жөн эле тартып коюп, ушу кантип болсун эми мондай деп кемсинтип кийип жатасыз. Бир эле адамбыз. Анда Нурзаданын үстүндө отурумчу, бир адам болгонуңузду көрөйүн. Андай майында айткан жок, Аселя. Экөөбүз бир бүлө болгон атабыз дейт. Буга чейин эмне үчүн башка кыздарды киргизбесин, именно мага келгенде ушуну киргизесиң. Ийито сага жакшы эле айттым го, өчүрүп койчу, пожалуйста, өчүрүп койчу деп. Сен өчүргөн жоксуң. Айткам, пожалуйста. Негизи эми бири-бириңиздердин айыбыңыздарды ачкандан көрө бири-бириңиздерди мактаңыздар. Бул жакка биз бардыгыбыз мээнетибиз сиздерди
сатышта. негизи ушул жерден Турмушка узатыш, жубайыңыздарды, жолдошуңуздарды таап бериш да, бири-бириңиздердин айыңыздарды ачкандан көрө тескеринче жакшы жагын айтып мактаңыздар. Бири-бириңиздерди эми тамаша иретинде болот. Тең турсуздар, бири-бириңиздер менен тамашалашыңыздар туурабы? Бирок мындай сиз ага жагымсыз экенин билдиңизби? Негизи бул баягы жеке граница деп коет, жеке границага кирип, мисалы сизге да жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Сиз деле ар дайым ушундай стильный кийинген эмессиз да, болгонбу? Канча болду мындай өзүңүзгө жаккандай кийинип баштаганыңызга? Көп деле болгон жок. Ошол негизи эле ошол эфирдин башындагыга караганда чынында эле азыркы көрүнүшүңүздөн айтып атам мен, айырма чындап бар. Бул өтө жакшы жетишкендик, бул адам изденген адам ошондой жыйынтыктарды жаратат. Бирок ошол эле учурда эски чокойбузду унутпашыбыз керек да. Биз пендебиз, идеальный эмеспиз. Унутуп кетебиз, кечээ кандай болчок, анан бүгүн кандай элек дегенди унутуп калабыз да. Менде деле болот андай. Бардыгында, бул жерде отургандардын, көрүүчүлөрдүн баарында болот деп ойлойм. Кандайдыр бир учур келгенде, абал алмашканда, мисалы мен буга чейинки учурларда базарда отуруп соода алган күндөрүм болгон да. Ушунчалык музак -40 учурда да отурчумун. Анан ырчы болгондо, менде экенбиз да. Ырчы болгондо бир ресторанга барып калдым. Баардык ресторандар жылуу, мисал катары сизге. Ал жакта отопление иштеп кеткен, адамдар пальточон отурат, бирок мен жар айтышым керек, кийимчен отурам да. Бир маалда өсүп баштадым, оюма жаман. Ушул ресторан салгандан кийин оюм да. Ресторан салгандан кийин кондиционер иштетип койбойбу, жылуулатып койбойбу, уже баягы сындап баштадым. Анан кайраттың, эмне болду? Баягы экинчи Гүлназ чыгат да. Ушундай адамда өзүңдү өзүң тарбиялап турбасаң, жакшы эмес результат болуп калат. Эмне болду сага? Баягы -40 отурганды унутуп калдым. Эмне бул жерде сен азыр көп болсо жарым саат ырдайсың. Ал жакта сен эртең кечке отурчу эмес белең. Сага эмне болду деп баягы экинчини басат. Адам өзүн өзү ошону тарбиялап туруш керек. Анан сиз айтып атасыз, эл айтса айта берет. Андай эмес деп ойлойм. Бул мен жеке балким кеңеш катары керек болуп калышы мүмкүн да. Калк айтса калп айтпайт дейт да. Көпчүлүк айтып атса, демек ага бир такыр өзгөрүлүп ошолорго жагам десең эч кимге толук түрдө жага албайсың. Бирок ошол эле учурда балким ушунун чындап эле үстүндө иштеп кое турган жагдайдыр деп ойлонуп көрүш керек деп ойлойм да. Себеби мен өзүмдүн дагы опытымда ошол нерсени колдоном. Ошол опытты, ошол тажрыйбаны сизге дагы айткым келет. Эл айтып атса, демек бир аз ошол жака көңүл бөлүп дагы көрсөңүз, ал жактан сиз арт жакка кетпейсиз, бир гана жакшы жакка кетесиз деп ойлойм. Эртең да келгенде айттыңыз, мен анда эфирден сырттагы айттым, анткени чынында мен өзүңүз жагат. Жеке мен өзүм атынан мындай алып баруучу катары, сиздер менен аралашып жүргөн адам катары ачык айткан адам бул көпчүлүк адамда андай сапат кездешпейт. Себеби биз жакшы көрүнгүбүз келет. Адам затынын натурасы ушундай да, биз жакшы көрүнгүбүз келет, акылдуу сүйлөгүбүз келет, мындай эксперттей болгубуз келе берет да. Бирок ошол эле учурда баягы чындыкты да айткан адам болуш керек. Сиздин мүнөзүңүз мага жеке жагат. Бирок ошол эле учурда мүнөз менен баягы адамдык сапаттын айкалыштыра жүрүшүбүз керек да. Күндө баягы Айтматов айтпады беле? Адам болуу бул жок. Бир жашына акылдуу сөз айтайын деп атсаң ушинтесиз да. Не деген Нурлан? Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Ошондой сыяктуу өзүбүздү мындай жолго салып жүрүшүбүз керек деп ойлойм да. Анан ошол кечеги акыркы эфирде да болбой калыпмын. Эми балким мен пайдасы тиип калат деген жакшы максатта айтып атам да. Жеке жагыңызга, чек араңызга киргим келбейт. Бирок ошол эфирде дагы экөөңүздөр эки жакта отурасыздар. Үйүң барбы? Да, мен сурадыңыз. Эки сурооңуз менен баягы киргендеги баланын маанайы үйүң барбы? Мен бага аласыңбы дедим. Экран аркылуу мага билет. Мына Айселя, мына өзүңүз айтып атасыз. Ошол киргендеги маанайы менен чындап эле экран аркылуу мага дагы ошондой сезилди. Балким анын ичине кирген жокмун. Сиз ошол эки суроо бергениңизде мындай ал билди, сиз экөөңөр келишпейт экениңерди билди, бирок ушунча келгенге жараша мындай эме кылып коеюн дегендейчи. Бул сиздин ачыктыгыңыз жакшы, бирок ал бир аз баягы ачыктыктын дагы эмеси болот да, баягы чек арасы болот да. Ошондон ашып кеткендей болуп сезилди да мага. Негизи мен айтайын дегеним, бул жерде эң башкы биз козгогон тема үй бүлө куруу, мырза, айым. Биз кимбиз? Биз кыргызбыз. Биздин менталитетибиз бар. Элестетиңиз, Манас ата келди. Каныке апа, эмне болду? Кактан келдиң? Алып келдиңби? Эмне бир нерсе бышырабызбы? деп атат да. Ошондой беле же келдиңизби байым дечи беле. Ошол биз ким экенибизди унутпашыбыз керек да. Жок.
бул жок мына биздин бул жөн эле баягы пайдасы тийип калат балким деп айтып атам да. Негизи ошондо элестеттим да сиздин эфириңизди көргөндө. Мен ошондо бир алысыраак жакта болчумун, көрүп атып элестеттим. Биз ким элек дегендейчи. Ошол сыяктуу эле биз канча заман өзгөрсө дагы, жашоо өзгөрсө дагы биз кыргыз, каныбыз кыргыз боюнча калат да. Биздин мырзалар ошондой айымдан ошондой мүнөз күтө берет да. Ачыктыгыңызды такыр калтырбаңыз. Бул сизге аябай жараша турган, сизди көпчүлүктөн айырмалап турган жакшы касиетиңиз. Бирок түшүндүңүз, Ошол жок, сурооңузду бериңиз, бирок мындай кагазга ороп деп коет го. Же аны жеке жакка барганда, мисалы сиз келгенде тамак кылганын билесиңби? Не кылганын билесиң? Кийимди нормально үттөй аласыңбы? Десе сизге дагы ой, бул мен келип эле мага мынтип атат деген реакция болот да, мындай защитная реакция деп коет да. Коргоносуң, жок дегенчи. Ошон үчүн биринчи мындай ыйбалык менен, икемдүүлүк менен кабыл алыңыз дагы кийинки таанышууларыңызда. Менин жеке кеңешим. Анан дальше өзүңүздөрдүн мамилеңиздер улангандан кийин каалаган сурооңузду эфирден сырт деле берип тактап алган туптуура, ага каршылыгым жок менин оюм боюнча. Бирок ошол эле учурда ыйбалык менен, икемдүүлүк менен каалаган маалыматыңыздын баарын чыгарсаңыз, эркектерди өткөндө ким айтып атты эле, алдаса болот деп. Нурзада айтып аткан го, жакшы мааниде, баягы түз мааниде эмес, бирок канчалык икемдүү сүйлөсөңүз, ошончолук каалаган маалыматыңыздын баарына ээ болосуз деп ойлойм. Кеңешим жактыбы? Колдоносуз деп ойлойм. Колдоном сөз. Мен мындай катышуучуларга эле негизи кеңеш бир өзүмдүн оюмду айтып кетким келип атат. Биз бул жактачы негизи көбүбүз бир аз кичпейил болгонду, икемдүү болгонду үйрөнүшүбүз керек да, текебер болбоону үйрөнүшүбүз керек, бири-бирибиздин оюбузду сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Бул жакта кичпейил болсок, икемдүү болсок, бирөөнүн сөзүн укканды билсек, бул өтө жакшы сапат да. Анан бири-бирибизди укпай, анан биз бул жакта менсинип, мен өзүм чечем, мен кылам, мен биякта, сен эмне кыла аласың деген сыяктуу нерселер бул өтө жаман нерсе да. Эгер биз икемдүү болсок, кичпейилдүү болсок, бири-бирибизди сыйлаганды билсек, бул жакта үйлөнүп кетүүгө да, турмушка чыгып кетүүгөргө дагы жакшы болот. Жана ошондой эле экинчи жашооңорго да билет утуп алууга мүмкүнчүлүгүң кичине көбүрөөк болмокчу да. Ошону айтып кетейин дедим. Мадинанын айтканына кошулам. Уга турган жакшы жакка бурулсачы, мындай өрт аялдар болот го, баардык сыртта дагы ичте да жетише турган аялдардын катарын толуктайсыз деп ойлойм да келечектечи. Бирок болгону баягы тикенектериңиз бар, ошону мындай кылып, баягы ёжикти сыласаң эме болуп калат го. Ошол сыяктуу кылып эле мындай таңгактап алса, сонун аял болосуз деп ойлойм. Андыктан бүгүнкү эфирде айтылган сөздөрдү эске алып, сизге бир жакшы мырза жолугуп, Кудай буйрса, эң бактылуу күндөрүңүздү күбө болгонду биз баарыбыз күбө болойлу. Geliniz orunduktan orun alınız. Урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр, бизде атмосфера кайрадан жанданды. Анткени биздин катарыбызга жаңы талапкер Нурсултан мырза келатат. Саламатсызбы, келиңиз. Келиңиз. Орнуктан орун алыңыздар. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Кош келдиңиз биздин студияга. Иштеп атат. Жакшы келдик эже. Манайыңыз жакшы. Сон. Өзүңүз жөнүндө кенен тааныштырсаңыз болот. Толкундан атасы. Бир колдоп коелу, кош. Кол жаап. Менин атым Нурсултан. Көлдөн болом. Биякта жашайм, биякта иштейм. 3-1 тууганмын. Ошол. Эмне менен алексиз? Базарда иштейм. Товар менен. Сода менен, Сода. алексиз. Бизнесмен, жеке ишкер экенсиз да? Жеке ишкер. Жакшы. Канчадан бери көрөсүз биздин берүүнү? Ачылгандан бери. Биринчи сезондон бери. Биринчи сезон. Эң сон демек көптөн бери эле көрөт экенсиз. Канча деген бизде катышуучулар келди, арасында талапкер кыздар келди. Ошолордун арасында ушул айымга көзүңүз түшүп калгандыгынын себеби, анан кандай сапаттары сизди арбады? Биякта карасаң баарына эле көз түшөт го. Сиз тандап келген айым жөнүндө кыскача сүрөттөп айтсаңыз, атын айтпаңыз, бирок кайсыл сапаттары сизге жагып калды? Негизи ал айым менен биз жолуктукка чейин эле жолукканбыз.
анда кое туруңуз. Анда кое туруңуз. Азыр бул жака. Кимиңер? Ким деп ойлойсуздар? Ким деп ойлойсуздар? Саламатсызбы? Менин оюмча Наргиз окшойт. Жок, кеп жолукканда эмес, менин жаныма отургандардын баары эле талапкер келип атпайбы? Вот. Ошо жолук деле коюшуң мүмкүн сен. Нурлан? Менин оюмча Айнура, анан Наргиза деп ойлоп атам чынап эле. Менин оюмча мен Аяна деп ойлодум эле, бирок Аянанын талапкери бар экен. Ошого Айнура же Адина болушу мүмкүн. Нурсултан кош келипсиң. Жакшы. Анан бул жерде сен көлдөм деп атасың. Көлдөм болуп атса анда Наргизага келдиң го деп ойлоп атам мен. Наргиза деле жолугат. Катышуучулар арасында интрига көбөйүп кетти, анда дароо эле айта салат окшойсуз. Анан кийин шашпай талкуулайлы. Бүгүн талкуулоочу күн болду. Айта бериңиз. Айтайм. Калагандай айта бериңиз. Өзүңүз калагандай. Айнура болчу. Айнура. Гүлүңүздү берсеңиз. Азыр сүйлөшөбүз, келиңиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Эми кенен айтсаңыз болот. Качан жолуктуңуз эле, кандай учурда жолуктуңуз эле? Проектке чейинби же кийинби? Проектке чейин былтыр жайында. Жок, Бишкектен да. Такыр долбоор баштала электи. Келишпей калганбыз. Это получается до проекта, да, было? Ооба. Долбоорго чейин дейт. Долбоорго чейин. Билбейм, что-то. Эсиңизде жокпу? Классик кийин тааныбай калганбы дейм. Азыр кийимим өзгөртүп, образым өзгөрткөн үчүн тааныбай калдың окшойт дейт. Атыңыз ким дедиз? Нурсултан. Нурсултан. Анда толук айтып берсеңиз, кандай шартта тааныштыңыздар эле, бир эле жолу тааныштыңыздар беле, кандай максатта, анан келишпей калганбыз дедиңиз. Эмнеден келишпей калдыңыздар эле? Балким эстейт, айтып берсеңиз. Интернеттен таанышканбыз. Анан бир жолу жолукканбыз. Бир эле жолу. Анан ушу келишпей калганбыз. Анан кайра келдим бияка. Аракет кылайын деп. Келди. Ооба, негизинде редакцияга кайрылганда да ушинтип ачык эле айтып кайрылыптыр. Биздин редакция дагы бир мүмкүнчүлүк берүүнү сырттан болбой калган болчу, бирок менин дагы деле аракетим күчүндө, дагы бир аракет кылып көрөйүн, мүмкүнчүлүк бериңиз дептир. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк берүүнү туура көрдүк. Эстедиңизби, Айнура? Эстеген жокмун, жана бир жолу жумушумдан вроде жеткизген сиз эмес белесиз? Сүйлөш сизге. Жумуштанбы? Кеч кирип калган болчу да. Мен деле подружкам эмне кылып, сен жеткизип коеюн дегенинен мен айткам да, аябай кеч болуп калды. Анткени үйүңүзгө бара бериңиз, мен азыр эчемдикине барам деп айткам. Жок, макул, кел сен жеткизип коеюн дегенинен макул дедим да. Аябай эле көргүсү келип атат окшойт депчи, макул деп. Анан кийин мен башка эчемдикине бара турган болдум. 4-үнчү микрорайонго. Ошол жака барып жеткизип, жашынакай эле сүйлөшкөнбүз, бирок ошондой эле менин адам эмес экенин сезгем да. Ошондой эле айткам сизге, мындай, мындай балким жазышып туратырбыз, бирок но я ничего не обещала да. Монтип кетебиз, синтип кетебиз деген сөздөр болгон эмес. Нурсултан, ассаламу алейкум, кош келипсиң. Алейкум. Каяктан болом дедим? Көлдөн. Балкыш. Айтайын дегеним, Гүлназ айым кайрылы Айнура папал болуп катты. Ушуга айтпай эле коеюн дейм, болбой эле ушул папал болуп катты. Айтыңыз. Кээде таң калабыз го, мисалы мага деле клиенттер жазат, таң каламда кайсы элеси, ким элеси депчи, анан ошол сыяктуу азыр билбей атканыңан. Бир жолу эле жолукканбыз. И то суранган аябай. Мен сени кел үйгө жеткизип коеюн, бир сени көрүп кетейин деп эле, макул деп эле үйгө жеткизип коюңуз деп. Негизи сырткы жашоодо деле мына долбоордун ичинде таанышып көрүп атпайсыңарбы, чайга чыгып көрүп атасыңар, бул чайга дагы чыкпаптыр. Андай учурлар болуп турат. Турмушка чыга элек, мындай өзүнө анан андай кылбаса каяктан таанышат, кандай көрөт, кандай билет да. Гүлназ айым, жеткизип бир нерсе коюп айтып коеюн, азыр Айнура сразу айтып атпайбы? Мен ошондо эле билгем. Бул мен адам эмес экен деп айтып атпайбы? Демек, анда булардыкы улан баарын уже түшүнүп атабыз да. Сен да Нурсултан молодец, ошо гүлпүлдү алып келипсиң. Гүлүн берип кой кайта, бул апаңа эле апарып бересиң го ошо гүлдү. Жок, өздөрү билет, Айдыз.
кала берсин. Суроо барбы? Жок, бул жерден экөөңүздөр жолуккан 1 жыл мурда болду деп атасыздар, э? Ооба. Бул 1 жыл мурда болду да, анан биз 1 жыл эмес, даже 2-3 күн мурун эмне болгонун унутуп калабыз го. 1 жыл мурда бул эчтеке болбойт. Эми бул до проекта болуп атат, бул. Негизи азыр булар ошол жайын 1 жыл болуп калыптыр, жайына жолугушуптур. Анан ошондо мындай мен адам эмес экен деп түшүнүшкөн да, балким бала ошондон бери мисалы кайра бир аракет кылып көрөйүн деп келдим деп атат да. Демек жигит балким ошол кемчиликтерин оңдоп, ошондо кандай эмне үчүн мындай болуп калды деп ошол кемчиликтерин оңдоп, дагы жакшылап даярданып, жакшы жакка өзгөрүп, эми ушунусуна дагы бир аракет кылып көрөйүн деп атайын бул жакка келди. Анан азыр мен ушул жерден мен Айнурага кеңешим, жигит ушунча келген үчүн чайга чыгып, чындап эле өзгөрдү, кандай болду, жигит кандай кадамдар менен келиптир деп чайга чыгып, чайдан бир байкап көрүшү керек деп ойлойм. Мен чыкпайм деген жок. Азыр жооп бере элек. Алдын ала жоогуңузга жардам берип атат. Нурлан. Ассаламу алейкум, Нурсултан, кош келдиң. Сен Айнуранын талаптарын баарын билип келдиңби же билбей эле келдиңби? Военный деп аткан. Айнураны. Военныйсызбы? Айнура. Жок, алмашып кетиптир го. Алмашып. Демек баарын көрүп. Анан мен бүт элекмин. Ата-энең айтып келдиңби? Ата-энең айтып келдиңби? Айттым, мамам барбай эле кой деди. Сен канчанчы баласысың? Улуусуңбу? Негизи Айнура ата-эне менен жашаган жаман көрөт, ошого кандай карайсың? Каршымын мен. Каршымын? Азыр көп кыстым бар ошондой болуп баратат, ата-эне менен жашаган каршы. Негизи главный ата-эне да. Жооп бересизби өзүңүз? Жоопко. Мен жооп бере берип уже тажадым. Ооба. Сиз ушул дагы бир көрүп. Бул 100% каршымын деген эмес менимче. Мен азыр Айнура айткан, ата-эне менен жашайм деп. Бирок убактылуу эле, кийин бөлүнүп жашасак деп айткан. Не болгонун айтып берейинби мен? Негизи мен адам эмессиң деп айткан эмес. Биринчи көрөлү. Азыр. Көрөлү, жазып көрөлү, если сиз аракетиңизге жараша болот деген. Эмне болгон, бияктан эмне болгон, эмне болушканбыз? Мен баарын айтпай эле коеюнчу. Ишине болуп кетет да. Адам эмес дегенде бул мындай мааниси ошол эле болушу мүмкүн, бирок башкача кылып бурмалап коюшу мүмкүн да. Бирок экөөңүздөрдө эч нерсе болбойт экенин билгизгенби сизге? Билбейм. Же жөн эле жок болуп, эмне болгон ошо? Бир жолугушуудан кийин эмне болгон? Анан жаздыңызбы? Кандай аракеттерди кылдыңыз? Жазгам, жакшы эле сүйлөшүп атканбыз, анан эртеси күнү чалды. Анан эми ар жагы лишний болуп кетти, айтпай эле коеюнчу. Мындай жыйынтыктап айтканда, ортоңордо мамиле болбойт экенин билине турган нерсе айтты да, чалып. Аделя. Нурсултан, саламатсызбы? Ушул жака келген дагы абдан волнительно. Мен сизди түшүнөм. Сиз гүл көтөрүп келдиңиз, чыныгы жигиткенсиз. Дайыма гүл көтөрүп келген, ухаживать эткен эркек менен жашоо всегда кызык болот. И вот мен айтайын дегем. Сиз жолугуптурсуз уже. Анан кийин кайра ошо бир келишпестик болбой калса деле баары бир кадам таштап ушундай келиптирсиз, инициатива алып. Эркиңиз күчтүү экен абдан. Биз бойдок жүргөндө көп ошибка кылып коебуз. Кээ бир нерселерди карап деп мындай жаман характерибизди көрсөтүп коебуз, анан кийин ушул сонун жигит эле тура эмес кылыптырмын деп кое алабыз да. Ошого ушу кайра өзүңүзгө сиз шанс бергениңизге таазим. Рахмат. Нурсултан эме деп атасың да. Мамам каршы болду, бирок ага карабай келдим деп атасың, негизи үйлөн деп үйдөгүлөр айтып атабы? Убакыт келдиби? Чындап эле. Убакыт келди, үйлөн деп атат. Бирок бияка келбей эле койчу деп аткан да мамамчы. Айнура, балким сиз айткансыз да, Айнура менен ушундай сүйлөшкөн болчумун, бирок мен дагы жолу барайын деп атам деп айттыңызбы? Жок, билбейт үйдөлөр ал тууралуу. Билбейт, Мен кош келипсиз, жердеш экенбиз. Сиз Нурсултан ошондо бир күндө эртеси чалып айтты болду деди го. Мындай эчтекен көрө алган жокмун депчи. Сиз дагы аракет кылдыңызбы ошондой же кылган жоксузбу? Кайра чалып, мындай же телефонуңузду заблокировать этип, вообще эле жоготуп салды элесизби? Азыр кылып атам аракет. Андан кийинки аракети ушул болуп атыптыр. Андан кийин аракет кылган жоксузбу? Андан кийин проект келбеди. Проектте келгенин көрө эле атам. Мен ошондон кийин деп атам, сырттан делечи. Андан бери мындай кылайлы анда.
азыр буюрса Айнуранын жообун уга элекпиз, эгер чайга чыгабыз деп калса анан айтсачы. Мен сизге мурун эле айтпадым беле, болбойт, ал талабыман кайтпайм десечи. Сиз аракет кыласызбы дагы же дагы ошондой болуп токтотобузбу? Аракетти токтотуп коесузбу? Мына ушул тилектин суроосу жана башка суроолордун жообун биз кийинки чыгарылыштан угайлы. Ал үчүн азыр экөөнү чайга узатып коелу, келгиле. Эмне үчүн чайга узатабыз деп Айнуранын өзүнүн официалдуу жообун укпай туруп эле айттым. Анткени экөөбүз бир аз шыбырашып калдык. Андан бери кандай өзгөрүүлөр болгонун байкап келейин деген макулдугун билгизип тура элеби? Ооба. Учурдан пайдаланып, Айнура жөнүндө кеп болуп калды. Жакында эле апаңыздын Гүлчехра дедиңиз атын туулган күнү болуптур. Өздүк майрамыңыз менен коттоктойбуз. Кудай насип кылса, сиз менен да биргеликте кызыңызды дал ушул жерден турмушка узатканды чогуу насип кылсын деп сизге кызыңыздан чай берип жиберип атабыз. Апамдын чайы. А эми экинчи чайды болсо, дал ошол биздин ошол бир канча учур мурун жок деген жоопту укса дагы бир мага мүмкүнчүлүк бергиле деп эрдик жана чечкиндүүлүк кылып кадам таштап келген Нурсултан мырзага беребиз. Экөөңүздөрдү шаңдуу кол чабуулар менен таанышуу десем болбой калат экен. Такташуу чайына деп коелу.